Жоқ, азыр эле чыгар бери чогуу. Азыр ап түшүп, ап кирет Малызалга. Мен түшөм деп атам. Могу жерде эле ал. Мына жерде болсо, азыр балдар ап чыгат, Малызалга ап кирет, түшөмүн мен. Тынчылык бул байке, эч кимден ушкан эмес белеңиз? Жок, азыр просто нервсиз го мындай, нерв өзүнчө эле. Мондай кылып эле. Нервде иш көп төкөм, эй. Мейли мурдагы акмак, мурдагы жегич, мурдагы эң акыркы адамдар акмактар экен ошо мэрлер. Жакшы кел, жакшымын деп келдиңиздер, мына. 1,5 жыл өтүптүр. Не өзгөрдү? Ага эч өзгөргөн жок. Анткени анда мурдагынан сиздин эмне айырмаңыз бар анда? Улукбек. Мен сизге айтып берейин. Дагы бир жолу айтайын. Мурункулар баягы мэрлер күнөлүү экен, түшүндүк. Көрүнүп турат бул жакта. Көрүнүп турат. Жетекчи катары мына сиздерди президентке отчет берип атасыздар да сиздер. Акылбек Жапаровго отчет берип атасыздар. Ой, биз базар коргондо мында кыйратып атабыз деп атасыздар. А бирок жер боюнча биз айткан жокпуз, кыйратып атабыз. Анда жер боюнча кыйратпай атабыз. Урматтуу президент, урматтуу Акылбек Жапаров мырза, жер боюнча базар коргондо акимдер кыйратпай атты. Таза сууда иштегендер, архитектура иштегендер бүт өзүлөрү болгон. Мен лично кирип өзүм талашканымда карапайым элдин тарабын. Мени ошо мэрияны кызматкерлери сабап кууп чыккан ошол жерденчи. Быйыл дагы сабат ошо. Мэрияда жалаң эле спортсмендерди, мэрибиздин өзү дагы спортсмен окшойт, кулактары мындай башкача болуп атат. Эмне сабап атасыздар андай адамдарды? Мен бул факт боюнча сотко кайрылган экенсиз, а? 5 жылда менчилде. 5 жылда бери. Şu karada бар бекен мынонда. Токтом бар бекен окугулачы. Мына базар коргон прокурору, мына Санжар деген. Бул колунан иш келбейт. Мен ачык эле айтайынчы. Прокуратура базар коргон прокурор. Атын эле мында прокуратурага жазып алганда адвокатура деп туруп жазып коюш керек болчу. Биз адвокатыбыз коррупционерлерди коргойбуз депчи. Sen çoguluşta 3 жолку çoguluşta болдуң. 15 күн сурадың, 20 күн сурадың. Bu yaktan 15 күндүк. Анан кийин биягы 3 ай болдук а. Bu адамдар жүрө берет сени көтүнгөн дагы. Пост регистрге Азырынча акимби. Азыр тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Азыр жыйынтыкка чыкканча чейин биз айта албайбыз. Качан чыгат ушул жыйынтык? Эми аны тергөөнүн жыйынтыгы менен билет. Ушул аймактарды кыдырып эле иштей турган машина экен да өзүчү. Губернатордун орун басарынын машинасы ушундай болуп атсанда көп иш кылчу болчу да экен бул машина менен. Калк айтса калп айтпайт деген сөз бар. Мына эл көрүп атат, билип атат экен. Сиздин шопурларыңыз 2ден кызыл китепти көтөрүп барып мен сатам деп бул жергиликтүү элди күйгүзүп атат. Кайсы шопур? Алиги өзбек киши Горгайда жүргөн барбы? Ошол Кызыл китеби менен атын билбейбиз, аты ким? Ама билбейт экен дейсиз, сиз менен өткөндө айылга түштү го, шопуруңуз. Ошо кызыл китеби менен жерди сатам деп жүрөт. Жер сатып атканын баары билбейм да. Ал сиздин шопур каяктан ал жактан жер алып калат? Может, мага чейин алды. Москвадагы мекендештерге жарыя, алыстагы боордоштор. Сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасынын 2-чи филиалында сонун жаңылык. Улукбектин катталуучуларына ар жекшемби сиздер үчүн тиш жулуу акысыз. Дареги Достоевский метросу, Самотечная көчөсү 17, метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, терапия, ортопедия, ортодонтия, имплантация, брекет система. 24 саат жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Бизде рентген жана консультация акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Биз азыр Жалал Абад областына караштуу Базар Коргон шаарындагы Жети Кошкон деген айылда турабыз. Ушул Жети Кошкон айылынын тургундары. Бизге ушул кайрылып, байланышып, көп жылдан бери чечилбей келаткан бир көйгөйлөрү, жерге байланышкан мафиянын курмандыктары болуп калгандыгын айтып, даттанып бизге түшүндүрүштү. Азыр сиздерге бүгүн ушул Жети Кошкон айылындагы жашоочулардын жан дүйнөсүндөгү бир жетпеген чындыкты
кыргызстандыктарга, жогорку бийликке, ушул мамлекет башчыларга жетсин деген максат менен чогулуп, топтолуп айталы деп турат. Анда кептин кезегин бир-бирден аксакалдардан баштап сүйлөтөлү анда. Келиңиз аба сиз. Мен ушу Аты жөнүңүз кандай? мен атым Сатыбал деп көчкөн, ушу жетошкан тургунумун. Эмне болду эле аксакал? Айтыңыз эми мындай. Мунун биздин ушул эң көйгөйлүү нерсе биздин кайракы жерибизди үлүш эме сотуп беребиз деп алып, ушунга чейин жок да, бир 10 жыл болуп калды. Жети кошкон айылынын кайракы жери үлүш жериңиздер болгон экен. болгон. Азыр жашыл китебим бар дейсиздер. Бардыгыбыздыкы. Жашыл китебиңиздер, ошол документтериңиздерди биз таанышканда бул жагдайда чындыгында одоно чоң мыйзам бузуулар бар экен. Эми кайракы жерибиз бул жакта дейбиз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Кайракы жерибиз Чуак ажы деп азыр мына көлдүн үстүнө жаңы конуш түшкөн. Азыр бир 200 түтүн түштү ошол жерге. Биздин ошол жерибизге. Алар сиздердин кайракы жерге жерибизге азыр конуштуу аймак кылышты. Конуштуу аймак болуп жашап атат адамдар азыр. Не болду эле? Мага ошонун башын айтып Ошондо бериңиздер. бизге ал жерде берсеңер, мына чыга беришиде кайракы жер боло, ошол жерден силерге жер беребиз деген. Ошо жер ушунга чейин жок. Кайракы жер турат. Анчамча адамдар чыгып иштеткен, бизге документалны өткөргөн жок муну. Ушунга чейин өткөргөн жок. Демек, сиздердин үлүш кайракы жериңиздерди конуштуу калк кылып бирөөлөргө бериптир дагы. Бизге ушунга чейин жок. Ошол жерди кайракы конуштуу калктын жашоочуларына ошол конуштуу калк кылып айландырышына, трансформация кылышына биздин кайракы жерибизди алган. Тийиштүү мыйзам чегинде документтер, жер мыйзамдарын аткарылышы керек. Трансформация болуш үчүн ошондой мыйзамдар сакталышы керек. Демек, сиздердин колуңуздарда жашыл китеп бар. Бар. Анан кантип алар трансформация кылып койду бирөөдүн жерин? Бизден сураган да, бизден сурап, биздин эмнеден беребиз. Жок, сураш бул башка. Ошентип алдаган да. Колуңуздарда документ барбы? Бар. Келиш жок. Бизде саттыңыздарбы тиги жака же бартер жок, бартер кылабыз деген. Силерге эмнеден үлүш беребиз, жер беребиз. Кылдыбы ошону? Жок, ушунга чейин жок. Кагаз түрүндөчү? Кагаз түрүндө алган эмес, биз озек сүйлөшкөнбүз. Бирок азыр ким менен сүйлөшкөнсүздөр? Ошол убактарда ушу Абдыкадыр бар эле. Абдыкадыр бар эле, эми мурунку айыл өкмөттөр менен сүйлөшкөнбүз. Бирок азыр биздин колубузда китебибиз бар. Азыр өкмөткө барсаң, өкмөткө барып текшерсең ham биздин кайракы жер айдан чыгылып кеткен, бияка кирилген эмес. Жок, кайракы жерибиз ham жок, жерибиз ham жок. Эч булай жок биздин азыр. Же чек жок. Бизге именно жетошонго ошол жерден чек беребиз, мына туурабыздан. Кийин берди, сурасак айтты, бер красный зонага кирип калыптыр деп. Ошондо азыр сиздерде кезекке турган кезегиңиздер да жок болуп кетип атат. Бул жактагы үлүш жериңиздерге деп жер берем деп аны да алдап коюп атат. Ушундай болуп, азыр биз талата калып атабыз. Ким жаңы келген мэрлер мына болду силерге беребиз дейт. Эч бербейбиз деп айтпайт. Мына жайлап атабыз силерге. Мына берип атабыз. Эмнеден силерге беребиз? Ушул жерди беребиз деп келишти. Ушул жылга чейин. Эми ушул жерди алат экенбиз деп эл унчукпай жүрсө ушул жерде берет экен деп. Эми мына берем жок мына. Иттен анан ит байлаган жиптен жок. Эч байлаган жок калды го. Кайсы айыл өкмөт кылды аны? Эми азыркы мына жерди берип бергенде ошо Илаз Төлөнов деген биз бар сүйлөшкөндө болду. Мына жетошкон мэр. Мына азыр силерге беребиз дедилер, мына жок азыр. Ушунга чейин ал соттошуп жүрөт азыр. Эми жаңы келгендери ошо сот чечебиз деп алып жүрөт. Низам менен бергенде 10-11де ушу эл катары журналдар менен низам менен бергенде ушулар бардыгы алат болчу. Низам менен бергенде эле. Бизге жерибиздин орну эмес, жөн низам менен бергенде алат элек биз. Низам чегинде кезек менен бергенде. Кезек журналдарыбызды жок кылып атат. 10 жыл күйүп кеткен. Азыр 10 жыл жасаган журналдын бир парагы жок. Журналыбыз азыр барып көрсөтөм да. Катта мээрде турган журнал жок болуп атат. Эмнесин айтасың каганын? Ал бул журнал деген кезекте турган кезекте турган журналың бара фамилия жазылган эмес. Бардык документтер бар, азыр барганда көрсөтөбүз. Ошон үчүн биз талай деген юристти чакырып берди, эч ким ишенбейт. Ошол иштеп барын көрсөтүп койгом, документти көрсөтөт сага. Şimdi ana günde bir söz etmem. Ne şunda bizim deputatlar güvürse bizim deputatlar şuğa cügürüp ançamda biz cügürsek şuğa kısım kılıp atat. Nazı deputatı emede jatat Bişkekte. Şu yeldi kötörüp atat, yeldi çıkarıp atat. Yeldi. Kaysı deputat aldı? Ne deputat? Gülmere деген ayıldık deputat. Buna gel. Bu жерде, muno жерде 204 деп берилген.
Анан 154 адамга кызыл китеп болуп берилген. Биз аны билбейбиз. Берилип кеткен 145 адамга. Алардын немеге госрегистрге барганда алар келди да. Биз тунбайлап барып атабыз да. Алар биз 145 адамга кызылдакпен кылып бергенбиз деди. Мыйзамсыз түрдө. Себеби пул бергендерге кыла бергенде. Алар кызыл китепке көтөрүп алып келбей, мен жерим өнерделе, мен жерим сатамын деп. Анан биз козголуп жүрөбүз. Ага чейин биз билген эмеспиз. Биз уктуп атканбыз. Анан биз самостоятельно жерге шагал төктүк, оноларда өзүбүздүн акчабыз менен. Анан алар токтоп калды. Алар протокол токтотtu да. Эми 145 адамдын Сентябрда эле кайрылдыңыздар беле? Андан мурда былтырдан бери. Мунуга сентябрга бул прокуратурага барган. Областка сентябрда. Мындай болгондо Биз кайра барып бергендин негизинен ушул келип чыгып атат. Эмеге шашып түшүнөт. Мурда барган эмеспиз да. Бул неде прокуратураларга бергенбиз дегенде болуш керек. Муну тиркетип койгула. Азыр конверт салып койгула муну. Кана конвертте? Бу жерде өз азыр комиссия ошо биз ишенген комиссия иштеп атат. Үйрүбүз. Азыр мэрге барайлы, сага ошол документтерди көрсөтөлү. Ошо аркылуу ошондо түшүнөсүн. Калганын. Дагы сүйлөп берчүлөр бар бу жерде? Олар кетип калабы? Оларды кармап коюш. Кетпейт калат. Ким сөйлөйт? Ошо жанагы тийиштүү органдарга берилет, каралат дегени ошо 145 кызыл китеп бар да мунун ичинде. Биз табанаган инсандар. Алар башка жактан жергиликтүү инсандар эмес. Анан ошолорду башка айыл өкмөттүн тургундары. Башка айыл өкмөттүн тургундары. Анан бул жакка кайдан жайдан болуп пайда болуп калышты? Ал эми бизде туурасын айткандачы Базаркогордун мэриясында, Базаркогордун айыл өкмөтүндө туруктуу мэр жок, туруктуу өкмөт жок. Көп жылдан бери ии болуп келет. 3 ай иштейт, 6 ай иштейт, кетет. 3 ай иштейт, 8 ай иштейт, кетет. Сатат качат да. Сатат качат. Ошон үчүн бул башаламандык бардыгы ошо башка мэр иштеген мэр жок. Ии болуп келет, кетет. Азырда ииде отурат, азыркы жигит. Бул дагы күндөн күнгө кетет. Биз азыр ушул былтыр, быйыл эмес, көп жылдан бери, 10 жыл болуп калды. 97-жылдан бери 10 жылдан бери ии болуп келет. Ушунун кесели бул. Туруктуу инсан жок бу жерде. Апаларга бир микрофон сурап атай келдим. Кандай болуп, эмне болуп атат апа? Айтыңызчы. Аты жөнүңүз кандай? Мен Райымбердиева Урмат Маматкулова. Ушу Жети Ошконун тургунумун. Анан эми биз ушунтип балдарыбызга чегел албай, канча жылдан бери жүгүрүп жүрүп мына ушул акыбал. Анан кийин эми алигинтип депутат шайлап өзүбүздүн айылыбыздан депутат шайлап, эми ошол кичине тагдырыбызды чечип береби экен десек, аны деле кабылабай эми мынантип, аны деле жок кылып Бишкекке жөнөтүп бериптир. Аны менен неме кыла алыша албай, байланыша албайт. Айылыңыздардын депутаты? Ооба, айылыбыздын айылдык депутаты эле. Өзүбүз шайлаганбыз аны. Эми кичине тагдырыбыз чечилип калабы экен, балдардын тагдыры деп. Эми бир үйдө 4-төн 5тен жашайт экен, 5 балабыз бар. Келин алсак, келиндер батышпай, бири менен бири чачташып, мушташып, балдары менен мушташат экен. А биз болсо тыя албасак аларды. Эми эмне кылышыбызды деле билбей калдык. Барбаган жерибиз калган жок. Өткөндө жалаат. Бир үйдө канчадан келин болуп атат апа? Сиздер ошол жагынан сүйлөңүзчү. Бир үйдө 3-төн 4-төн, мен 5 балам бар, 5 келиним тең үйдө, анан кайка барабыз ал. Квартирага чыгарып, айлачыдан квартирага чыгарып атабыз. Батышпай калганда. Эмне кылыш керек анан кийин? Ошону кичине тагдырыбызды чечип бергиле деп силерге дагы суранып, силерге эме кылдык. Эми депутатыбызды дагы немесин чечип койгула. Ага деле кыйын, эми өзүбүз шайласак, анан аны кабылай берсе, ага деле эмеде, жалкада, анын деле бала чакасы бар. Сүйлөңүз. Мен да ушу жеңемдерге кошулуп эле ушу Аты жөнүңүз кандай? Мен Залымова Гүлнарамын. Мен 98-жылы эми ошондон эмне кылып айтайын. 98-жылдан бери жазам да. Арыздычы 2007-жылы берилет экен деп калгандан барсам, ал жылы дагы жок болуп кетти. Өрттөнүп кетти архив. Анан 2010-жылы барсам жоголуп кетти. Биздин аркы эмеге көчтүк, ошондо жоголуп кетти деп арыздарыбыз жоголуп кетип атат. Какшаткан айыл өкмөт, аким, мэрлер кимдер эле ошолор? Ошо биринчи биздин 98-жылы жазып не кылганыбызда Нышанбаев Кайрат деген болчу. Силерде беребиз, эмени чекти беребиз деп бизге бул жактан жерди да бошоттурган. Мектептин артынан 2 гектар жердичи. Кийин анан барсак бул жак трансплантацияга кирбей калды. Биз мына айылдын башынан не кыл деп анан биздин ошо өзбек маалеге кошулуп кетти да, ал жерге бизге биз илешпей калдык да. Ал жерде берилбей калды. Ал жерден да кур калдык.
Анан кийин ошо 2007 жылы барып эми арызыбызды текшертирели деп барсак, ал жактан дагы архив күйүп кетти. Жок деп, мына 2008-ге чейин, 2009-10-го чейин арыздар күйүп кетти, жоголуп кетти. Ол ошол жерде жок болду. Кийин анан 2011-жылы барып жаздым. Ошонун бар марттындагы. Ушул маалга чейин мен ошо өчүртүм келсе да ала албай жүрөм да. Чектичи. Өчүртүм, токтомум бар. Анан кийин барып биз токтом жер жок жерге токтом берип койгонбу? Токтом берилди. Кызыл китепти башкаларга жасаптыр дагы биз токтомубуз негизсиз эле болуп калып кетти да. Токтомду номер коюлат, жердин дареги коюлат. Ооба, коюлган. Аныкталгандан кийин анан токтом берет. Жок, ошол жазылып турат. Бериле берет. Анын эч кандай эмеси жок. Азыр ошондой болуп калган закон деди го. Токтомдо жерди бергенден кийин анан Жалалатта жер кодекси таптакыр өзгөрүп кетиптир. Токтомдор чыга берет экен. Ал жер жок жерге деле токтом бере берет. Бир эле ошол бир эле мисал үчүн менин токтомдун арыздары жок да мына. Барыңыздарда токтом барбы? 34 адамда 37-38 адамда токтом бар азыр. Кызыл китепке эч эме бербей. Сиз качан алдыңыз токтомду? Ушулар эл менен кошо чогулган. Жериңиз жок. Жер жок. Сурадыңызбы менин жерим кайерде деп? Биз ошо жерди сурайбыз деп барсак, кызыл китеп кылып бербей койду. Кызыл китеп кылгыла бөлөбүз деди. Ошо. Токтомду эмнеге берди сиздерге? Билбедик, берди, жер беребиз деп берди. Токтом мындай болгон. Токтомду мен ошо негизин айтып коеюн. Токтомду ошо бере берген. Айта 204 та чек берилет о жерде. Анан кийин 600 та токтом чыгып атат. Адамдар бар мушташ болуп атат го. Низамсыздарга бере берген, низамдууларга бере берген. Низамдуулар аз. Мисалы үчүн азыр мен токтом 334 болсо, шерден 3-4 та азыр 3-4 та 34тан чыгып атат. 34-нчы номурдагы токтом 3-4 болуп кетти. 3-4 та чыгып атат. Бирине бири имип атат. Мен азыр ошо бактерияларды абар сага көрсөтөм. Азыр барабыз анда азыр ошо токтом завод бар турбай бакта. Токтом завод. Муну карап кой. Канча болуп турган номери? 284. 284. Жерде өзү 284 деген эме жок да, жер жок да, аны каядан да берет 204 эле чек бар. 287 кылып тур. Бул жерлерди копия кылып атам анда кандай? Ошондой чыгарып. Сиңиз кандай? Мен аты-жөнүм Капарлы Элчебек. Ушул айылдын тургуну болом. Аксакалдар ушуну түшүндүрүп берише албай атат. Анысы буну сүйлөп, бунусу буну сүйлөп атат. Мен түшүндүрүп берейин дегеним. Ушу жер пустой турат. Ушу жерден бөлүп беребиз, жете ойшкан тургундар сиздерге деген 34 адамга трансформация болду эле бул жер? Трансформация болгон. 34 адамга токтом чыгарып берген, жете ойшконго. Ушу жерден сиздерге чек түшөт деп. Анан эле башка жактан эле адамдар келип бул жерди сатабыз деп калышты. Сатабыз дегенде биздин эл ойгонду. Ойгонгула аченист болупчу. Туруп булар барса, уже 145 адамга кызыл китеп жасалган. Бул жака. Бул жерде 400-600 адамга уже чек бөлүнүп кеткен. Бир чекти 4 адамга, 5 адам, 3 адамга сатыштаган. Бир эле чекте. Ким сатып атат? Ильяс деген. Фамилиясын билбейм, Ильяс деген биздин мэр болгон, буга чейинки. Андан кийин эле биз барып ондай кылсак, госреестрдагылар айтты, Ильяс ошо биздин мэр доктурда жатканда, булар барышат дагы госреестрдагылар, мэриядагылар барып Ильяска колду койдуруп сатып жүрүшөт. 145 адамга. 145 адам келет, мыйзамсыз башка жактан. Бир семьяда 3 адамдын кызыл китеби бар азыр. Элестетиңиз. Бир семьяда башка жердеги адамдарда 3 адамда кызыл китеби бар. Башка айыл өкмөттүн адамдары. Биздин айыл өкмөт эмес. Бир семьяда 3 адам кызыл китеби бар. Үч кызыл китеп келдим могу жерге, сатам. 700 миңден деп. Андан кийин биздикилер ойгонда токто деди. Нерди тосту жолду. Анан бул чагалды биздикилер төгүп коюшту. Чтобы адамдарды киргизбеш үчүн. Башка ошо кызыл китеби кийген мыйзамсыз адамдар киргизбеш үчүн токтогула, бул жер бизден ашса сиздерге деп. Потому что биздикилер 2007-ден бери арыз жазып келиштат. Барсак, азыр арыз топтолгон китеп жок. Чоң китеп мэрияда жоголуп кеттир. Тизме жоголуп кеттир. Ошо жердеги эле Тыныбек деген айтып атат. Тыныбек деген фамилиясын билбейм, ошо мэрияда иштейт. Ильяс деген доктурда жатканда биздикилер балып ойдуруп ошо жерде сатып берген деп атат. 145 адамды госреестрдагылар айтат, бизге Ильяс приказ берген, биз жасаганбыз мынакей 145 адамга. Контур кайсы контур болуп калат? Бул контур кайсы контурга кирип калышты экен, билбейт экенмин. Бул өзү Госпондун жери. Госпонд айыл өкмөттүн жери. Түшүнүктүү. Айыл өкмөттүн жери. Мына урматтуу көрөрмандар,
ушул жерде эми биздин прокурорлор көздөрү көрбөй атат, шуну билбей атат деп ойлоп атасыздарбы? Эч кандай андай эмес. Бул жер мафиясында госрегистры, прокурору, акими, айыл өкмөтү, мэри, Итибай Чотубайдын баары кошулуп, анан ушинтип мафия түзүп, биринин көзүн бири жаап, биринин кемчилдигин бири жашырып отуруп, ушундай акыбалга алып келиптир да. Эми эл ойгонуп, бул жерди өзү коргоого алып калыптыр да. Бул не деген көрүнүш? Тетигилерди эл өзү тосуптур алып барып шагылдарды. Мына эл бул жакта эмне прокурор эшек такалайбы Жалал Абадта. Урматтуу көрөрмандар, мына ушул токтомдордун токулушуна негизги биз себепти мына ушул прокуратурасына жүктөгүбүз келип атат. Анткени көздөрүн жаап, кулактарын жаап алгандыгы үчүн эч кимди кенебей бул жактан жергиликтүү бийлик каалашынча токтом чыгара берген. Ошону карап отурган ушул жерде Базар Коргоонун прокурору. Азыр биз ушул прокурорго келдик, Жалал Абад областындагы Базар Коргоонун прокуроруна. Муну токтомдордун чыгышына эмне иш кылып атат, кандай иштер жасап атат, эмне иштер жүрүп аткандыгы жөнүндө чоо жайын азыр өздөрүнөн сурайбыз, жүрүңүздөр. Силер урматтуу прокурорлор, силер көзүңөрдү тосуп, кулагыңарды жаап, канча жылдан бери жүргөндүктүн айынан токтоңуз, мен далилдеп берем. Силер тосконуңар үчүн мындай том жасалма токтомдор чыгып атат. Силер эмнени карап отурасыңар буякта? Бул сөзүңүз голословный. Анда айткыла. Жети кошкон айылы боюнча айткылачы. Зам прокурор катары канча кылмыш иши ачтыңар? Хорошо. Угуп туруңар аксакал. Бул боюнча арыздар бизге прокуратурага түштү. Ушул жети кошкон айылдарда бул боюнча кылмыш иш козголду. Мыйзамсыз жерлер берип кеткен, токтомдор мамлекеттик акттар берген. Бул боюнча кылмыш козголуп, бүгүнкү күндө тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Канча жылдан бери жүрөсүңөр тергеп? Бул бийыл ким айтты канча жылдан бери? Тергөөнүн мөөнөтү 2 ай мыйзам боюнча. Тергөөнүн мөөнөтү. Мен айтам, бул боюнча кылмыш иш козголду. Бүгүнкү күндө тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Кимдерге кылмыш иши козголду? Бул жерде кимдер деп козголбойт. Бу жерде по факту мыйзамсыз жерлер берип кеткендиги боюнча. Мыйзамсыз токтомдор кабыл алынган. Качан бүтөт проблема? Бул мыйзам боюнча тергөөнүн мөөнөтү 2 ай. Тергөөнүн мөөнөтү. Азыр бүгүнкү күндө тергөө жүргүзүлүүдө. Тергөөнүн жыйынтыгын азыр тергөө бардык күбөлөрдү кандай болгон жагдайлар боюнча бардык чакырып сурак кылынат. Мен сүйлөп бүтөйүн ака. Мен мнением баарда токтотуп калдылар. Ошо качан бүтөт ошо проблема? Качан бүтөт? Алып чыгып мына мындай болуп атат деп кагазын алып чыга аласың азыр. Сизди түшүндүм, мен да кайталап атамын. Тергөө мөөнөтү 2 ай мыйзам. Качан баштадың анда? Бул тергөө башталганына качан башталды? Көрдүңү мына элде 3 ай. Бул текшерүү чакырсаңыз болсо, Данияр ал боюнча иш жакында козголду, 10 күн чамасы болду. Сиздерчи мындайчы? Сиздерди Курмангул Жулушев мырза азыр башкы прокурор болуп отурат жакта. Анан жогорку кеңешке барган сайын айтып атат. Менин прокурорлорумду ротация кылдым. Ротация менен мыйзамдын бир тамгасын өзгөртпөй, адилеттүүлүктү үстөм кылып, райондордо иштеп, жерлерде иштеп атат прокурорлорум деп атат. Силер ушул жерде айлык алып отурасыңар. 2 ай болду кылмыш иши ачылды деп атасыңар. Бул жерде мына 2 ай мөөнөтүбүз бар деп атасыз. Мен мөөнөтү бар. Тергөөнүн мөөнөтүн 2 ай камераны бар деп атам. Токтоңуз эми. Мына караңыз. Кылмыш иш козголду 2 ай мурун. Түшүндүм, макул. Сотко чейин текшерүү бул жүргүзүлгөн. Азыр сиздер айтып атпайсызбы 3 айдан бери жүрүп атабыз деп. Ал текшерүү жүргүзүлгөн. Мына 2021 жылдын 27-чи азыр туксаңыздар 2021 жылы февралда иш мына токтомдор чыгып атат. Бир жылдан ашык убакыт өтүптүр. Ушундай токтомдор чыкканына. Сиздер каякты карап отурасыздар? Мен сизге дагы бир жолу кайталап атам, уруксатпы? Мыналар ушул токтомдор кылмыштын ичинде бар мына токтомдор. Ушулардын мыйзамдуу, мыйзамсызбы тергөөнүн алкагында юридика баа берилет. Ушул жарандарда баарда көбүндө токтомдор бар. Ал текшерүүдө алынган. Бар токтомдор. Ооба ошо айтып атпаймынбы? Текшерүү ичинде алар алган. Ал жок, аксакал андай болбойт. Биз арызданып, 3 айдан бери арызданып атабыз. Мен сага бир ушундай айтып коем, эме коем. Мен ошол мына мэрдин комиссиясында текшергендерди көрүп атам. Мындан ошол чыккан кызыл китеп берилгендерден 75 тасынын арызы жок берилген.
Azır sana faktini gösterdim. Meni karatan, andan keyingisi jalan gezekteki jurnallar jogolgon, gezeksiz adamlarga turganlarga bergen emes. Sizlerge ошончалык жетерлик факты турат, эмне иште козгоп атасың, эмне кылып атасыңар? Жетерлик фактыны мен таап берем ушул жерде. Азыр мен комиссарды чакырамын, комиссар алып келсе колуңа берет документти. Кылып айтасыңар, жүгүрүп айтасыңар. Мына боюнча бүгүнкү күндө сиз айтып аткан текшерүүдө аныкталды, списоктор жок, журналы жоголгон. Сиз айтып аткан мамлекеттик госактылар берилген. Алар боюнча ошол мыйзамдуу, мыйзамсыз бүгүнкү күндө тергөөнү алкаганда юридика баа берилет аксакал. Ал сиздер бергенсиз. Бербейт, акча болгон барды бербейт. Бергендер бүгүнгө чейин мен бабыр айткан, биз 3 ай болду. Аны маликти чакырсаң, акимчиликке келдик, апарды 15 күн сурак сурады, боптур дедик. 1 ай сурак сурады, боптур дедик. 3 айдан бери келбей атат. Ушу фактылар бардыгы бар, факты бар. Мына азыр комиссия мэрдин комиссиясын чакыргын, сага бардык фактыларды колуңа карматат. Турат. 200 адамдын ордуна 600 та токтом чыккан. Ушул боюнча кылмыш иш козголду деп атпаймбы? Кылмыш турат го, эмнеге муну карабайсың? Козголду да. Жок. Сиз да уктуңар мени. Кимдерге кылмыш иш ачылды? Кайсы органга? Мен жолу кайтып атам. Кимге эмес, бу жерде по факту козголгон. Бул жерде мамлекеттик органдар, ошол сиз айткан. Кайсы органдар, госакты ким берген, токтомдорду ким чыгарган? Ошол мамлекеттик органдарга кылмыш иш. Ошондо токтомдо чыгарган айыл өкмөткө. Пожалуйста, бул тергөөдө силерди чакырды, чакырыш керек. Тергөөчү чакырып, силер ким чакырат, эми чакырат. Айылда өтө көп адам. Сонун сөзсүздө келип, камера менен келишиңер керек экен, урматтуу базар коргоо эли. Тергөө жүргүзүлүп атат. Камера менен келсеңер, камера менен келгенбиз. 7-канал жалаттыгы тартып кеткен. Мурунку телевизордон чыкканбыз. Ошого мына 2 ай болуп атат. Ошондо 15 күндөн жайлай издегенсиңер силер. Кана ошондо 2 айдан бери ошо. Тергөөдө кайтып Данияр иш козгодум дегенде кана тергөөчүнү чакырыңызчы кана. Чакырыңыз Данияр. Ошо Данияр чакыргын деле. Даниярды ал. Чогулушта Данияр болгон. Данияр чакыр. Чакыр ошо Даниярды. Мен да кичине маалымат берип койсом болобу? Азыр тергөөчүнү чакырсаңыз? Жүргүлүп, мына жака чыгасаңыз. Жок, жерге эле чакырыңыз. Жок, битте адам үчүн бардыгы ошого чыгабыз. Мен аты жөнүм Арапбай Умар болот. Мен Базар Коргон шаарынын тургуну болом. 2021-жылы февраль айында ошол кезде мэр Төлөн Ильяс Абдубаков Попуштун буйругу менен токтомдор чыкканда февраль айында. Бирок тилекке каршы токтом февралда чыккан менен июнь, агуу сентябрдыкы да басылган. Бул жерде мен өзүм да күбөмүн. Кулмурзаев Туратбек деген, Мамадиев Шайырбек, Коңурбаева Махабат дегендердин бул жерде токтом фальшивый болуп чыгып атат. Мен бул боюнча быйыл 2022-жылы 14-июлда башкы прокурор Зулушев келгенде райондо акимчиликте чогулуш болгон кайрылганмын. Анан арыз түрүндө да, ОЗ2 түрүндө да кайттым, кимдер тиешели бул жерге. Базар Коргон шаарынын мурунку мэри Төлөнов Ильяс, жер комиссиясынын төрагасы Абданбаев Тыныбек, архитектуранын начальниги Адыл, Сатаров Абдымалик жана госрегистрдин начальниги Алмаз. Тиешели болгон деп туруп, анан бул Төлөнов Ильяс 2021-жылы мэр болгон мезгилинде 27 депутатка мени мэр кылып шайласаңар, ар бириңе бирден участка берем деп убада кылган. Айтканбы? Айтылган бул сөз. Мен ушу боюнча дагы башкы прокурор Зулушевга кайрылганмын. Мен да ушу жер менен жүрөм. Бул жети кошкон биринчи мына Чоң Ажы Жалилов конушунан берилген, экинчиси жети кошкон Разиядан берилген. Жеринен берилген. Бирок тилекке каршы карапайым эл жер алган эмес. Ким 2020-жылы, ким 2019-жылы арыз жазып туруп 50 миңден 100 миң сом карматканда колуна Төлөнөптүн Абдановдун колуна бар. Ошол адам жер алган. Карапайым чөнтөгүндө кoko тыйыны жок адам бере албаган үчүн 2010 жазабы, 9 жазабы участкасын алган эмес, өчүртүп өтүп кеткен. Мен комиссиянын отурумда тополон кылганда мени мэриянын балдары сабаган ошол жерде. Мен элдин талабын талашып баргам. Кумар мэриянын балдары сабаган мен ошол сен аралашпа. Мен карапайым элдин укугун коргоп барганмын ошол жерге. Улук. Анан 27 депутатты да чыгаргыла дедим мындай. Алар эч качан өзүнүн атына токтом чыгартпайт, через туугандарыныкына чыгартат деп. Бирок
Tiлекке каршы мен Зулушевка барып келип 2 жол барып өзү менен жолуктум. Боптур. Мыйзам чегинде карайбыз деди, бирок каралбады. Мен дагы айтып коеюн ушул жер. Базар Коргон районунун прокуратурасы ал кездеги мурун Тойчубаев Заир, Бектаналиев Жыргал коррупционерлердин адвокаты болуп алды. Зулушевдун авасынын баласы Кутубек Зулушев деген. Нокен районунда зам прокурор. Бүт Базар Коргондогу коррупционерлерди коргойт. Түштүктө Зулушевдун иниси. Ген прокурор болуп алган. Мен бетине дагы ачык айттым ошону. Жайыл районунда көтөрүп чыктым ушул теманы. Мени сүйлөгөн боюнча иш кылып. Курманкул Зулушевдун бир тууган инисиби? Бир тууган авасынын баласы Кутубек Зулушев деп. Нокен районунда зам прокурор болуп отурат азыр. Кантип коргоп атат? Кимди коргоп атат? Көчөр Бакытты коргоп атат. Жайыт жерлерди сатып жүргөн. Абданбаев Тыныбекти коргоп атат. Мына прокурорлор, мына Базар Коргон прокурору, мына Санжар деген. Бул колунан иш келбейт. Мен ачык эле айтайынчы. Тергөөчүлөр. Келет, мен по факту тизип бердим. Муну текшергиле, карта боюнча, туктон боюнча карагыла деп. Бирок тилекке каршы макул дейт дагы. Мен айткан нерсе бул прокурордун да колунан келбеди, тергөөчүлөрдүн да колунан келбеди. Мол жер, потому что коррупциядагы прокуратура Базар Коргон прокуратура. Алтын прокуратура кылып жазып алганда адвокатура деп туруп жазып коюш керек болчу. Биз адвокатбыз, коррупционерлерди коргойбуз депчи. Ат жөнүңүз кандай? Данияр Байгабатов. Данияр жардамчысы. Бул жакта токтомдор жөнүндө маалыматыңыз барбы? Жети кошкондогу. Бул жети кошкон боюнча текшерип жүргүзгөнбүз. Иш козголгон. Качан? Качан текшерип, качан иш козголду? Биз 9-сентябрь иш козгодук. 9-сентябрда бар. 9-сентябрь. Анан? Ошо тергөө жүрүп атат азыр. Качан текшердиңиздер? Бул жүйгө биз 20 күн текшердик. Ошондо срок следствияны продлевать 20 күн текшердик. Ооба. Сентябрда козгоптсуздар. Не кимдерге кылмыш козголуп атат? Жерден в целом өзү жер боюнча козголду. Жер мыйзамдары бузулуп. Жер күнөөлүүбү? Жер күнөөлүү эмес, кызмат адамдары, мэриянын кызмат адамдары жерди мыйзамсыз берген үчүн козголуп атат. Мэриянын жер мыйзамдары бузулат. Ошо кимдерге козголуп атат? Пост регистрге азырынча акимби азыр тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Азыр жыйынтыкка чыкканча чейин биз айта албайбыз. Качан чыгат ошо жыйынтыгы? Эми тергөөнүн жыйынтыгы менен билет. Азыр мен канча мөөнөтүңүздөр калды жыйынтыгы чыгат? Азыр мен айтам, мен тергөөчү эмес, мен тергөөгө чейинки текшерүүнү жүргүздүм. Анан кылмыш иш козгодум. Азырынча айта албайм. Данияр, сен 2,5 ай мурун иш уже козголду дегенсиң да? 2,5 ай эмес. 2,5 ай болду. Баягы чогулушка барганда мен айттым. Мына эл мени жалганчы кылбайт, видеом дагы бар. Видеом дагы бар, каласаңчы. 7 канал аккенден баргансың, видео тартылган да. 7 канал аккенден баргансың, билесиң? Канча ай болду ошо? 7 убакта айткам. 7 каналда тартылганы дагы бар, фактылар бар да. 2 айдан өтүп кетти, 2,5 ай болду чөчөчү. Арыз менен кайрылып мөөнөт боюнча жооп беребиз. Эч кандай мөөнөт бузулган эмес, өз убагында текшерүү жүргүзүлгөн. Сен Данияр айткансың, сен ушу неме кылып бардыгы токтоп тур. Сен неме кылгансың, ушу 7 кошкон айылынан кимде неме боло турган болсо чакырамын, өзүм чакырып, өзүм неме кыламын бардыгын. 7 кошкондон бир адамды чакырган жоксуң да. Мына 2 айдан бери. 3 ай. Администрацияга жолугушууга барганда 32 кишинин тизмесин бергиле деп сурадык эле. Бизде мен сага айтып коеюн. Биз азыр өкмөт мэр комиссия жүрүп атат. Бу туура 75 адамдын эч баласы жогалган. Арыздан жогалган. Сен билбесең, жок, мен сага айтып коеюн. 600 та токтом чыккан. Biz hiç kim dişenim görsetmezden biz hakimden kayırlı kılıp onu talaydı apar o şirket komiser koyganmız. Yerden ayıl neyse men bolganmın. Oşa faktılar hazır var. Hazır talay geret. Faktılar biri 600-200 adamın oradan 600 ta toktam çıkkan. Sen bilbesen bilip algın. Anam bundan 75 tasının hiç arızı jogalgan. Kimler algayıp bileyim? Prokuratorda iştegenler algan. Gösürekte de iştegenler algan, hakimcide iştegenler algan, jalan iştegenler. Anan ne jön adam algan emez. Algan bolsa жооп берет мыйзам. Жооп берет. Kaçan жооп берет? Sen азыр мындайда тергөө. Sen çoguluşta 3 jolku çoguluşta boldun. 15 gün suradın. 20 gün suradın. Bu yaktan bu 15 gün. Anan keyin buyagı 3 ay bolduk ha.
bu adamlar жүрө берет сен көтүңөн дагы. 2 жыл. Менин Негизи прокуратура чыгарып койдурган, жокко чыгарып жүрсө ошону өкмөт берет. Башкалап үсөк менен журналдар жоголгон, кезек журналдар жоголгон, көтөрүп жүргөн журнал жоголгон, журналды бир алып кетти. Ошодон чыгат да сиздер иштесеңер. Кезекте турган журнал жок, ошода регистрация кыла турган журнал бардыгы аты жазылган эмес. Толку эле коюп койгон номер. Фаланча деп, аны ким кызыл китап алгандан кийин секим жазып койду да пул берген адам. Бар текшерип турат фактылар. Жетерлик фактылар бар. Баарын алганбыз. Кайсы күнү 7-каналдан чыкты эле, датасы чыгат да, ошону карап туруп айтып койсоңуздар. Азыр мындай да. Сиз эми мына карапайым эл жөн эле калп айтып беттен албайт. Буларда совесть бар. Совесть бар элде. Бардыгыбызда эле совесть бар. Мындай да. Өзүбүздүн мөөнөтүбүз бар. Текшерүү мөөнөтү мыйзам боюнча. Ошол мен бир суроо берип алайын. Биз тийиштүү жыйынтыктар чыгардык. Түшүндүк. Сиз бул маселе боюнча маалыматтан кабардарсызбы? Толук? Не боюнча? Жер боюнча ушулдагы. Жер боюнча мен өзү факты боюнча, өзүм козгон факты боюнча айта алам. Жети кошкондогу жер боюнча, Жети кошкон тургундарынын жери боюнча маалыматтан кабардарсызбы? Кабарым бар. Кабарыңыз болсо, суроо мындай. Бул жерди мамлекетке алууда, трансформация кылууда жогорку бийликтин, өкмөттүн токтому барбы? Бар. Бул жердин ээлери жөнүндө бул элдин бүгүнкү күндө ал жер үлүш жери, кайракы үлүш жери болгон экен, чубак ажы конушу. Ошол үлүш жерди алууда менчик ээлеринен кандай мыйзам нормаларын сактап алынган? Биз ал жагын текшерген жокпуз. Биз порядокты текшердик. Порядок выдачи земель. Жок. Кандай тартипте берилген? Бизге мындай кайрылып, биз элдерден кайрылып түшкөн эмес. Бизге мэр кайрылган. Мэр кайрылып токтомдор эл кайрылган эмес. Бизге мэрден кайрылып түшкөн. Биздин токтомду текшерип бергиле деп. Биз токтомдорду текшердик. Биз текшергенде очередность бузулган болот. Жер мыйзамынын талаптары бузулот. Ошол биз булар сизге мэр азыр козгоп атасыз. Булар мэр эмес. Сиз түшүнүп атасызбы мен айтып атканым? Булар кайрылдык деп атат. Мэр кайрылган деп атам. Булар кайрылганын эмне кылдыңар? Биз мэрдикин булардын кайрылуусу бизде жок. Биз мэрдин кайрылуусунун негизинде текшерүү жүргүзүп иш козгодук. Силер анда неге жооп берип атасыңар? Силердин кайрылууңарды текшерип атабыз, кылмыш ишин текшерип атабыз. Бул да жети кошкон, ошол мэр именно жети кошконда кайрылган. Биз ошол боюнча, ал биринчи кайрылган. Биз ошол боюнча текшерип иш козгодук. Кандай сасага кайрылган эмеспиз. Биз ушу канча кайрылып, акыры мынабу акимчиликке келип, чогулушта өзүң отурдуң мында жазып атып, мен чечемин. 15 күндө мага сурок берсеңер, 15 күндө мен чыгарамын деп айткан сөзүң бар да. Кулаксаптыр, ана кандай сага? Дагы кандай дагы неме болуш керек? Хорошо. Кандай болуш Биздин керек? өзүбүздүн текшерүү мөөнөтүбүз бар. Жалган айттың элге анда. Өзүң өзүң менен айттың. Сиз мына карап туруп эле калп айтып атасыңар го мындай. Өзүң өзүң менен айттың. Эл кайрылбады деп атасыңар. Мен сизге түшүндүрүп атам. Мен текшерүү жүргүзгөн нерсени айтып атам. Мен арыздын негизинде, мэрдин кайрылуунун негизинде текшерүү жүргүзүп иш козгодум. Биз мэрдикин сураган жокпуз. Биз сизге мэр эмеспиз. Кайсы арызды сурап атасыз? Биз эл кайрылган нерсени эмне кылдыңар деп атабыз. Калп айтпасаң, могу Заирдин убагында да ушунча карапайым эл кайрылып жүргөн мыйзамсыз жерлер кетип атат депчи. Кийин жаңы келди, саламат келди. Саламаттын убагында да кайрылды. Мен да Зулушуп 14-июлда кайрылдым, ушу мыйзамсыз участкалар кетип атат депчи. Сен калп айтпа. Мен берден эч кандай 30 жылдан бери базар коргон айыл өкмөтүчү өзү лично токтомду прокуратуранын алдына алып келип берген эмес. Биз мыйзамсыз берип коюппуз депчи. Эл кайрыла чалаң. Силер көрдүңөрбү? Мына жотур. Тек катты берсеңер катты. Мына алсаңыз, мына ол жерде Мээриңечи бул. Токто. Эми Мына губернаторго барганбыз. могу жерде кайрылмак турсун, силердин чоңуңарга кайрылып атат. Могу жер областтын прокуроруна кайрылып атат эл. Кандай элдин арызын силер көз келбейсиңер? Муну караш керек. Канцеляриядан качан түшкөн, кимге түшкөн, ким караган, буну мен текшерген эмес. Мен өзүм текшерген нерсени айтып атам сизге. Силер текшерсеңер мэр сураса ошентип силер жооп бересиңер. Мындай в целом айтып коеюн, бул арыз деле, если действительно жети кошконго тиешелүү болсо, биз бул боюнча текшергенбиз мурун мэрдин. Мына урматтуу Курманкул Зулушев мырза, көрдүңүзбү? Кызматкерлериңиз кандай жооп берип, кандай мамиле жасап атат? Силер отуруп Бишкекте отуруп ишенип атасыңар ушундай кызматкерлерге. Булар эл кайрылып келген нерсени бүгүн эл эмес, мэр кайрылган нерсени карап атат. Мен айтып, Данияр, токто.
Нол жерде эл бар болчуңарбы? Бир ай уруксат сураганбы? Мына ошол күндө Сурадым беле. Мен жалгыз эмесмин ал жерде, Данияр. ошол күндө келип мен иш козгоп атам. Сен бир ай уруксат сурагансың. Мен уруксат сураганы менен ушул мөөнөткө ылайыктуу сурат. Мен ошонун негизинде анан ошол убакыт Эми канча убакытта кыласыз эми? Азыр мен текшербейм, азыр тергөөгө өткөрдүк. Азыр тергөөчүлөр Бул жерде Тергөөчү ким азыр? биз жанагы тергөө убактысы 2 айда өтпөйбү? Тергөөчү. Ошол Канчада карсыңыз. күтөтөм муну? Айшта, бир сөз да? Айшта. Жаңылып алып турайм. Айшта. Бир сөз. Бар, фактылар бардыгы бар. Низамсыз. Шуга Баргыла чейин келип бир киши отурмагыла. чакырып тергөө Айшта. Мына карасаңыз, азыр тергөө убактысы 2 айда өтөт да бир ишти козгош үчүн. Карасаңыз азыр бул жак 1 ай сурады, кийинкиси 15 күн сурады. Уже 2,5 ай өтүп кетти да. 3 ай болуп калды ужечи. Бунун сөз берген уадасы күндөн эсептегенде деле 3 ай болуп калды да ужечи. Эмне сиздер мындай? Эмнеге мындай? Кандай? Угуп атпайсыз кандай экен? Мен түшүндүм, сиздин да түшүнсөңөр, азыркы күндө бул текшерүү мөөнөтү болот. Тергөөгө чейинки текшерүү. Ал ишти козгогондон кийин 2 айлык тергөө мөөнөтү. Бул помощник жардамчы, бул материалды текшерип ишти козгогон эже. Бүгүнкү күндө бул тергөө органдары тарабынан тергөөчү тергеп атат. Азыр эми сиз зам прокурор катары маалыматтан кабардар болдуңузбу? Конечно, мен бул мудан мурда эле болгонмун. Госфонддун жери, андан сырткары булардын үлүш жери. Ушул жерлер мен сизди түшүндүрүп сураңыз. Эже мындай да бул жерлер мыйзамдуу берилген же мыйзамсызбы? Ошол тергөөнүн жыйынтыгы менен чечилет. Сиз тура түшүндүрүңүз. Gelip айтқан айтқан емес, мен де öyle Kim? Bir stolda oturғандан bir-бириңерди билесиңер да. Эч нерсе дебейм. Көп райондордо прокурорлор менен иштешебиз. Иштеп аткан прокурорлор биз иштеп атат деп айтабыз. Иштебей аткан болсо иштебей атат деп айтабыз. Эми барган жерде прокурорлор мындай кылчу да адатта. Карагыла деп жетекчиси айтат. Канча кылмыш иши ачылыптыр. Кылмыш кайсы стадияда экен? Эмне экен деп туруп бизге кагаз менен жооп берет да. А сиздер бул жерде чөнтөккө кол салып же башка мындай өзүңүздөр жөө туруп алып сүйлөп атасыздар. Жарандардай болуп. Биз билебиз да, ошон үчүн сиздерге айтып атабыз да. Биз билебиз да, ошон үчүн сизге айтып атпайбыз. Бул жок, андай Жок, эмес. кагаз барбы мындай? Бул боюнча мынау мекемеге кылмыш иши ачылды. Могу статьялар менен ачылды деп айтыш керек да. Кагаздар бар, биз аны Бул кылмыш иштин ичинде. Мен әкімшілікті айтқанмын. Şu adamды суранып жүрүп, алып келип комиссияга кошконбуз. Şu жердин şu токтомдорду текшерүү үчүн. Ушул адам азыр текшерип атат. Мен кошомун, да бар башкалар бар. Şu жыйынтыгын ушулар билет. Не болуп атат ага? Ат жөнүңүз кандай? Исаев Талайбек. Мен Не болуп атат азыр? Прокурорлор биз мындай эле болдук. Бизде жана жумушчу топ акимчиликте түзүлгөн жерлерди көрдүк. Карасак чынында 204 участка бар, ал жети кошкондочу. 204 участка болгон менен бирок бир 350де токтом чыгып кеткен. Андан кийин андан сырткары мисалы ал жерде генплан бар да, генплан негизинде идентификациялык присвоение болгон. Бир коддо 2ден дагы токтомдор чыккан бар. Ар бир участка 2ден. Мисалы ошол жерде мисалы 135-участка деп койгон, ал жерде дагы бир Эшматов фамилиясы бар, дагы бир бөлөк фамилия бар. Адамдар ушуп кеткен. Эми ошону азыр пока аягына чыга элекпиз. Мына прокурор текшерип атат. Анан биз деле мындай иш арасында мына алган документтерди көрдүк. Бирок ашыкча буйрук чыгып, накладкалар көп да. Двойной буйрук чыккан бир участка. Анан кийин эмелер да чыккандар бар. Мисалы бир эле номер менен 2ден буйрук чыккандар бар экен. Ушул токтомдор чыккандар бар. Азыр дагы бир жагдай. Бул жердин чоо жайын сурайлы да. Жер жарандардын үлүш жери Чубагажы конушунда болгон экен. Үлүш жери бар кайракы жердин. Алардын жашыл китептери бар экен колдорунда. Жашыл китеби бар менчик ээлеринин мамлекеттик муктаждык болгонбу же муниципалдык муктаждык болгонбу? Кандай основания менен тигилердин чыгымдарын ордуна толтуруп берүү менен алдыбы же жөн эле изатия кылып алып койдубу? Изатиянын да өзүнүн талап нормалары бар да кодексте. Бул жерде мындай болгон. Кыргыз Республикасынын 26-июнь 2005-жылдан номер 265 токтом негизинде жет кошкон участогунан 15 гектар жер чыккан. Бирок 2005-жылы алып чыкканда ошол мезгилде жана Нышанбаев Гайрат деген айыл өкмөт башчысы аны бөлөк жакка которуп, бул жерде мына 33 гектар жер берип салган. 15 гектар ушу жет кошкон, анан Россияда 18 гектар жер берип салган бөлөк жерденчи. Ал үстүнөн кылмыш иш козголуп, ал бүгүн азыр Россияда побегде жүрөт. Бүгүнкү күндө ошол 15 гектар
Adım jana geçe munapыс baştalып kalmadı. Munapыс bolgan буларды жерди munapысқа киргизди дагы 15 гектар жерди уже айыл өкмөт берип атат. Болгондо да сугарма жер алчы. Биринчи категорияда сугарма жер. А жет кошкон үлүшү деп айткан жерде жана кайракы жер категориясы боюнча. Се жердин категориялары бөлүнөт да. Базы бул берип аткан 15 гектар жер бул сугарма биринчи категорияда жер. Айыл чарба жер. Айыл чарба убактында. Ал жана 15 гектар булардын үлүшү дегени ал кайракы жер. Кайракы жери боюнча госрегистрден маалымат аласыңар. Ал боюнча госрегистрдик бериш керек да кандай болгонун. Жер ээлери bu yakta жүрбөйбү? Биздин үлүш жерибиз бар эле, колубузда жашыл китебибиз турат. Аны бирөөгө берип койду тиякта мамлекет. Ал жанагы ошол үшемчектеги жериңер, үшемтек жериңер. Аны госрегистр менен байланыш. Потому что госрегистрде Жок, сиз комиссиядан мүчө экенсиз. Мен ошон үчүн сурап атам. Мыйзамдуу болгонбу бул? Бул мындай болгон экен. Бул дагы алмаштыруу ошол маалда официально мындайча документально болгон эмес да? Документтер болгон. Жок, бул ошол үшемчекте жер, ал отдельно силер азыр бир нерсени аралаштырып алган да аксакалдар. Ал кайракы жер. Ооба, кайракы жериңер дагы кетип калганда ал да таппай отурасыңар, туурабы? Ал маттен ит байлаган жиптен жок. Ооба. Ал ишке биз киришкенибиз жок. Бизге пока жети кошкон боюнча берген, жети кошкон ушу сугарма жер боюнча иликтөө кетип атат. Ушул эле биз просто ошондо ал булардын ошол бул экинчи проблемасы, булардын проблемасы бар. Сиз прокурор болуп эле келбейсизби бияка? Şöyle işletmeden de. Мен просто жер адис катары келип атам. Эмнеге дегенде мен жети кошкон элине илгери жер бергем. 97 жыл. Ошондон булар мен ишенип карап чыктым. Emeğe koyun. Bul bala ne gösterekti iştegen. Emin aşı bazar organına dedi en yaxşı bile durgan bala şu. Biz üçüncü bunun emin jataşkan yeri barıp iştep atkan yerden bizge yardım berdi alып geldik bunu. Önavay zorga geldik. Günde tuna barıp geldik. Uşağa akşam bazar işletте жеткен. Түшүнүктүү. Эми көрдүңүздөр да кандай жыйынтык болот? Аягында эмне деп айтасыз эми? Зам прокурор сиз Кетириңиз. Калса тергөөнү жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Мыйзамсыз берилген токтомдор, мамлекеттик актылар прокуратура тарабынан дуарыз берилип, жокко чыгарылат. Куда калса буйрса мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Урматтуу көрөрмандар, мына биз прокурордун жообун уктук. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Баягы эле жооптор, баягы эле сөздөр, баягы эле шылтоолор да. Эми ушуну качан камера менен келип, качан журналисттер келип, ой иштегиле, ой тургула, ой ойгонгула деп айтмайынча булар кыймылдабайт. Анан ошол жыйынтыгын сиздерге буйруса дагы алдыда көрсөтөбүз. Азыр эми биз акимге, мэрге, губернаторго барабыз. Жүрүңүздөр. Саламатсызбы? Улукбек атыбыз байке. Көз карандысыз журналистпиз. Сиздин атыңыз кандай? Сатыбалдиев Жанысбек. Не боюнча? Жанысбек байке. Жанысак байке. Бул базар коргондо эң чоң эле сиз экенсиз. Район боюнча? Шаар боюнчачы? Шаар боюнча мэр бар. Мэрден да сиз чоң да. Мэр сизге баш ийеби? Ошон үчүн эң чоңуна келдик. Атыңыз ким дедиңиз? Атым Улукбек. Эмне тилинде? Сиздин айылда сиз эмне тилинде айтсаңыз? Көз карандысыз журналистпиз, телевидение эмес. Азыр бул базар коргондо койдер, кожо, айдер, ажоо жок экен. Анан сиздерди ротация менен ой өнүктүргүлө, ой карагыла, ой мыйзамды иштеткиле, ошо жерлерде элдер мага кайрылбасын деп президент ротация кылып айдабыз сиздерди. Анан менин колумда мына том болуп, токтомдор токулуп. Муну карабайсыздарбы сиздер? Эмне болуп атат бул жакта акыбал? Так, Улукбек. Биринчиден фамилияңыз кандай? Жетекчисиз кайра айтып атам. Мына 3-чү жолу айтып атам. Улукбек, фамилиям Карыбек уулу. Карыбек уулу. Так, бул маселе боюнча. Эми баягы силер айтып отурсаңар, карабайсыңар тиги бу деп. Сиздер айтып атасыздар, карайбыз, ой кыйратып атабыз деп атасыздар. А бирок элдин жашоо сөзү көрбөй атат. Кимди чакырып койчу? Денишбек Макамбаевичти. Отуруңуз. Эме? Бул милиция. Жок, приемный эле эметти го. Сыртта эле. Милиция неге чакырдыңыздар? Ел чоңуна чакырып алат постоянно. Ушундай болот.
Ел чогулганда милиция? Жоқ, сіз сыртқа тұра беріңіз пока. Сіз милицияны неге шақырдыңыз? Жолдош Аким, милиция жөнінде сөйлесеңіз. Милицияны мен шақырған жоқпын. Неге сізден келдім деп сұрап жатыр? Так, Улукбек, сіз жооп бердіңіз, мен жооп берейін. Жоқ, біз милиция жөнінде сұрап алалычы. Неге шақырдыңыз милицияны? Милицияны ешкім шақырған жоқ. Сізге келдім деп атпаймын. Сіз айтып отырсыз, bu жаққа шығып отыр деп отырсыз. Шуны тыштабайсыз. Сіз бұл маселе бойынша сұрадыңыз ба? Маселеге өтөбүз азыр. Ушундай нерсени тыштагыла. Милицияны не кыласыңар? Эл эч нерсе кылбайт силерди. Элге иштесеңер эле эл баалайт. Биринчиден, давай, тактачы. Мен азыр жаңы эле келдим областан. Неге милиция келип, мен келдим деп атат бу жерде? Билбейм эмне себептен келди. Мен аны силерге баягы жооп бере албайм анткени эмне себептен келди. Так, bu bu boyunca, masale boyunca. Ulbek. Sizde kavar var boş kek bu masale boyunca. Turabı? Kavar bolğon üçün keldim şu yerге. Geldiniz. Sizde kavar var mı? Mende kavar var. Ne oldu da? Kavar. Bu açı. Muna murunku bayağı merдің emesi kılgan işleri, murunku aylık möttü işleyenler, merde işleyenler, buların bayağı kılık mılıklar çıktı. Muna. Eski kavarlar бар болсо, bir участка 2-3 4 токтом чыгарып коюшту. Ошо мурунку иштегендер, мэрияда иштегендер. Сиз каяктан келдиңиз? Мен Токмоктон келдим. Токмоктон. Анан бул мурунку мэриянын баягы жетекчилигин жазган жумушта иштери. Ошон үчүн азыр ызычы болуп атат. Действительно, да, жети кошкондорду убагында. Сиз канча болду келгениңизге? 1,5 жыл болду. 1,5 жыл болду. 1,5 болду. 1,5 жыл болду. Мейли мурдагы акмак, мурдагы жегич, мурдагы эң акыркы адамдар акмактар экен ошо мэрлер. Жакшы кел, жакшымын деп келдиңиздер. Мына 1,5 жыл өтүптүр. Не өзгөрдү? Пока эч өзгөргөн жок. Анткени анда мурдагынан сиздин эмне айырмаңыз бар анда? Улукбек. Мен сизге айтып берейин. Дагы бир жолу айтайын. Мурункулар баягы мэрлер күнөлүү экен, түшүндүк. Көрүнүп турат бул жакта. Көрүнүп турат. Действительно, бул маселени чечип атабыз. Азыр баягы комиссия түзүлгөн, өзүнүн баягы мэриянын ичинде жер комиссия бар. Анан баягы аны да комиссия эметпей эле акимчиликтин тарабынан жумушчу топ түзүлгөн. Именно жардам бергенге, ошо комиссияга. Биз жер эмеге келишпейбиз дегиле. Негизи. Бирок жардам катары, чтоб консультация бул маселе эртерээк чечилсин деп акимчилик тарабынан жумушчу топ түзүлгөн. Именно консультация кылган, жардам берген. Мына элдер билет, баягында чолганда консультацияны юристтен деле алып алат. Жетекчи катары мына сиздерди президентке отчет берип атасыздар да сиздер. Акылбек Жапаровго отчет берип атасыздар. Ой, биз базар коргондо мында кыйратып атабыз деп атасыздар. Бирок жер боюнча биз айткан жокпуз, кыйратып атабыз. Анда жер боюнча кыйратпайбыз. Урматтуу президент, урматтуу Акылбек Жапаров мырза, жер боюнча базар коргондо акимдер кыйратпайбыптыр. Эми бирок мындай, маселе мындай болду. Улукбек, давай мындай сөздү бурмалабачы. Мына айта сүйлөшөлү. Биз азыр бул кылык-мылыктар баарын чыгарып атабыз, оңдоп атабыз. Дагы түшүндүрүп коеюнчу. Айттыңыз, эмнени оңдодуңуз? Не өзгөрдү 1,5 жылда? Азыр акырындап өзгөртүп атабыз кичине. Эч нерсе өзгөрбөдү деп эл бизге даттанып атып канча 2 айлап кезекте туруп бизди чакырды. Эл эч нерсе өзгөрбөй атат деп атат. Ким калп айтып атат сонда? Залга эле айтат да. Залга түшөлү. Ну давайте мындай болот анда. Мындай ситуацияны карачы анда. Мейли. Мына бир участокка 3-4 токтом чыгарды. То есть баягы этаж үй болуп кетти. Туурабы мындай айтканда? Мисалы азыр бирөө айтып, мен жерди ала бер депчи. Жанакы 3 киши адам баягы токтом алган киши эмне кылат алар? Алар деле сотко берет, айтат, мага да токтом чыкты деп. Ушундай болуп атат. Ушундай бардак болуп атат. Улбек. Ошон үчүн азыр прокуратурада ошон үчүн баягы уголовный иш ачылган. Ой, прокурорлоруңуз табакташ экен алар менен. Эмне кылмыш козголгондугун айтып бере албай турат биз барсак. Азырбы? Азыр анда жүрүңүз, анда мейли. Элдин өзүнө жолугуңуз. Эл астында сизди биринчи этажда күтүп отурат. Эртең менен келгенбиз. Азыр мэрди чакырыңыз ушул боюнча. Мэр биякта. Айыл өкмөтүн чакырыңыз. Прокурордун өзүн чакырыңыз. Мына сиздерге полномочияны эбегейсиз кылып берди. Аким бүгүнкү күндө өтө чоң рычагга ээ болду. Баарын көзөмөлдөйсүңөр. Эми көзөмөлдөө органдын катары чакырыңыз так азыр.
Отчет алыңыз, елдің көзінше елге отчет алып беріңіз, не іш болып жатыр. Анан сіздің шопырыңыз ел қалп айтса қалп айтпайды деген сөз бар. Мына ел көріп отат, біліп отат екен. Сіздің шопырларыңыз екіден қызыл кітепті көтеріп барып мен сатам деп бұл жергілікті елді күйгізіп отыр. Қайсы шопыр? Алың өзбек кіші Волганы жүрген бар ма? Ошол қызыл кітебі менен атын білбейміз, аты кем? Ама білбейді кем дейсіз, сіз мен өткенде айылға түшті ғой, шопырыңыз. Ошо қызыл кітебі менен жерді сатам деп жүреді. Ал сіздің шопыр қайықтан ал жақтан жер алып қалады? Может, мага чейин алды. Азыркы мэрияның кызматкерлери дагы сатып жүрүшөт да. Кайсы кызматкерлери? Ачыгын айтсак, Залкар деген баласы бар, мэрияда иштейт. Эки чек сатам деген. Мына ел жетпей жүрсө, мондай токтомду чыгарып элди алдап коет экенсиңер да, анан өзүңөр Ол токтомдорду мен чыгардым. Жок, токтомду сиз чыгарган жоксуз. Токтомду бул жактагы жергиликтүү бийлик чыгарды. Акмактар чыгарды, мурдагы акмактар. Сиздин шофёрүңүз айылга барып ошол документтер менен сатам деп жүрөт да. Анан көрсө шофёрүңүздагыны буяка бербейсизби элге? Жок, сиздин ал кол астыңызда иштеп аткан именно шофёрүңүз да. Сиздин көзүңүз, сиздин путуңуз турабы? Ошол сатам деп жүрөт да. Жигиттер, сен түшүнсөң ба? Калп айтпаңыздар да. Жок, фамилиясы чыгат да, анын балдарынын же бир туугандарынын фамилиясы чыгат. Алды да, өзү алды да. Неге сиздин шопурга жетет да, буларга жетпейт? Эми ар бир сотрудниктин каяктан мен 2011-жылдан бери жетпей атат буларга. Алардын арызы дагы жок да жан жактачы. Жүрүңүз анда көрөлүм. Саламатсызбы? Сиз бул жети кошкондонбу? Ооба. Кайсы жагынан? Жети кошкондон эмессиң го, ооба дебесиң. Сиз кайсы? Бул айылдын тургунусузбу? Жок. Каяктан? Бул жакта иштейбиз. Каякта? Мэриядабы? Жок. Администрацияда. Администрацияда. Сиздер де иштейби бияк? Иштебейт турбайсызбы? Кайын кылып жүрүп жерде эмне бар буга? Тарынып кетип калды бул байкебиз каякта иштеринде эле. Сиздерге чуркап барып, кайра буякка келип чуркап барып эме кылабызбы же сиздер түшүп мындай кылалыбы? Барбаган эшик айтпаган чиновник калбады деп атат да. Прокурорлорунан бери, акиминен, айыл өкмөтү, мэрине чейин өзгөрбөй атат жашообуз деп атат. Не болуп атат буларда? Сиздин аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Мен Базар болгон шаарынын мэри Ашыралиев Эмил. Саламатсыздарбы, урматтуу жети кошкон айылынын тургундары, урматтуу журналисттер. Бул боюнча мына 3 айын жүзү болуп калды бул иштин көтөрүлгөнүнө. Мен келгенден кийин көтөрүлдү да булчу. Элдер келип арыздана башташты, биз ушундай турак жай ала албай атабыз. Не себептен изилдеп келсек, а жерде 204 участка болсо, андан көп болуп накладка болуп калган да. Анан кийин биз бул боюнча прокуратурага эме бердик. Маалымат бердик да, ушундай болуп калыптыр, ушунун мыйзамдуу жагын бизге карап бергиле депчи. Азыркы күндө айтты, мэриядан кат келди, ошону карап атабыз деди. Бирок элдин кайрылуусун карабай атыптыр алар. Азыр бүгүнкү күндө ушу боюнча мына жети кошкон мыйзамсыз токтомдор боюнча прокуратурадан иш козголду деп бизге маалымат келди. Азыр тергөө жүрүп атат бул боюнчачы. Прокурор жок экен, замы бар экен, орун басары. Кайсы статья менен кимдерге кылмыш ачтыңар деген сурообузга жооп бере алган жок. Бизге деле андай так маалымат келген жок. Болгону ошо жер турак жай боюнча иш козголду деп эле келди да. Эми бул жерде мисалы үчүн бир жылда канча токтом чыгыш керек эле өзү жер боюнча? Аким өзү 403 контур боюнча да. 3 контур боюнча 465 токтом чыгыш керек болсо 566 токтом чыгып калган да. Бул биздин журналга катталган, регистрация болуп катталган. Биздин журналга катталганы боюнча, катталбаганы дагы элдин колунда ошончо көп экен да. Мына ооба. Токтомдор. Токтом завод ачып койсоңуздар болчу да экен базар коргондо. Эми ушу боюнча мына сиздер дагы суранып келатабыз, мун боюнча көп чогулуштар болду. Эми прокуратуранын жыйынтыгы чыкмайынча биз мэрия бөлүштүрүп бере албайт экенбиз да. Кимдики мыйзамдуу, кимдики мыйзамсыз экенин биз түшүнбөй атабыз азырчы. Мен ушу комиссиянын азыр ушу мэрдин комиссиясынын төрагасы болуп, мына тураң иштеп атат. Bir günde 350 toktam çıkkanını bilesiniz Turan Travu. Bu nizamdı, nizam emez mi?
Nizamın bir günde 350'te toktom çıkan. Anam şu Kızıl Kitap boyunca Turan komisyada işte otadılar. 75 tanesi arızı çok algan. Öçürtke turgan emez. Bir yerde gecekti jurnal yok. Apkegen jurnalımız sottan apkegen jurnaldan 10. yılkı bir parağı yok. Turan bir yakta bardığı nizamsız bol görünüp durad. 600'te toktan var ukam hazır elde. 600'te. Mına şular işte otat. Men koşul işte otam bular men bilem de. Hem şu bar jo nizamlı eken bilinip turat da bul. Bunu tezdet kerek da şu yerde küttürüş kerek da uka. Turağı? Şu turağı turam. Ana şu men atay talay dapken talay işte otat. Жақсы şularga rahmat. Gündötünde işte otat şu ballar. Oşonu tezdeti bizge beriş kerek seňer. Mına nizamsızdan ken görsetip atana. Ana aytsın men jalgan aytkan bolsam aytsın ana. Ne şu komisyada koşu işte otamışlar men. İşte şu baldarga rahmat. Şular gelip iştegenine rahmat. Oşonun bir an tezdeti beriş kerek uka. Nizamı görünüp turat da. Görünüp turgan beriş kerek. Hazır. Biz hakimdi çakırdık ele, o kayıp ketti. Yakıp ketti. Elde ukpay var kişi hakim. Hakim kakta жүрөт hakim. Урматтуу hakim. Ел сүйлөп атпайбы бuyakta сизге? Elдің мәселесін ұққан келдіңіз қазір. Жоқ, ұққам, ұқпек. Жоқ, қазір бұлар айтып отпай, сіз шығып кетіп қалыпсыз. Бұл бір күнде мен ақсақалдар келіп қалды мен. Қазір елде не мәселе болып отқанын, мэр қандай істеп отқанын, кім қандай істеп отқанын байқап отырмысыздар сіз? Мен билдирүү берип коеюн ба? Сиздин аты жөнүңүз? Базаркулон шаарынын вице-мэри Тиленбаев Туралы. Мен ушу жер комиссиясы боюнча төрагасы болом да. Жакында дайындалып. Анан ушу биз келгенден бери, дайындалгандан бери ушу маселе көтөрүлүп атат. Анан биз келгичек ошо документтерди прокуратура алып кеткен, бизде азыр оригинал документтер жок да. Бар жогу прокуратура өткөзүп бергенбиз. Анан прокуратура органдарынан кайра копия кылып, мына райондук деңгээлде жумушчу топ түзүлүп, жумушчу топто жарандык өкүлдөрдөн да бар. Мына эмелер бар. Ушулар менен биргеликте булар бизге да жардам берип комиссиянын. Бизде кезектүүлүк китеби да жоголуп кеткен да. Мурда 2010 бери. Мен августта дайындалдым. Ошо кезектүүлүк китепти кайра биз азыр мына комиссиянын отуруму менен мурдагы сотто копиясы бар экен, ошону иш жүргүзүү үчүн колдонууга деп чечим кабыл алдык. Өзүбүздүн 2021-2022 жылы токтомдорду каттоо журналынын копиясы менен иш алып бартабыз. Ошондо бизде 566 токтом турак жайга катталган экен. Мына ошону биз отуруп бирме-бир эсептеп чыктык. Комиссияда ушул Жет Кошкон элинин бар бекен же башка айыл өкмөттөн элдин айтымында азыр башка айыл өкмөттөн келип жерге болуп калган. Ошол эле учурда мэриянын кызматкерлери келип жер алып алган. Акимдин шопуру келип жер сатам деп атат. Деп мэриянын кызматкерлери бирден эмес, экиден жерлерди сатабыз деп элдин жанын күйгүзүп атыпсыңар да. Ошону эми текшерип атат да прокуратура. Мына Өзбекстандын жарандары дагы бул жактан жер алып алган. Качан келип кимдер айтып атат аны? Убагында ушул ровудуда иштеген Икрам деген бала болгон. ИВСтин начальниги, Өзбекстандын гражданины болгон. Ошол бала аркылуу Өзбекстандын гражданиндерине берген Жет Кошкондун башындагы чектерди, маалындагы. Азыр өтүп кетти да мурун. Акимдин анан акимдин шопуру дагы бүгүн кызыл китебин көтөрүп сатамын деп жүрөт. Акимдин шопуру. Акимдин шопуру экен. Эми мэрияда кайсы кызматкерлер? Мен мүчөлөрдү айтып коем комиссияда укпай. Былтыркы ошо жер бөлүү боюнча комиссия мүчөлөрүндө карапайым элдерден бири дагы комиссияга мүчө болгон эмес. Ал жерде 9 мүчөсү болгон. Төрагадан баштап акыркы мүчөсүнө чейин бүт айыл башчылар, таза сууда иштегендер, архитектура иштегендер бүт өзүлөрү болгон. Мен лично кирип өзүм талашканымда уш карапайым элдин тарабын. Мени ошо мэриянын кызматкерлери сабап кууп чыккан ошол жерденчи. 9 мүчөсү бар. Кумар деген бар, анан кийин Самат дегендер бар, ошол жерде иштеп атат азыр. Быйыл дагы сабады ошол. Мэрияда жалаң эле спортсмендерди, мэрибиздин өзү дагы спортсмен окшойт, кулактарындай башкача болуп атат. Эмне сабап атасыздар андай адамдарды? Мен бул факт боюнча сотко кайрылган экенсиз, бизге эме келди. Мага чейин болуп тур да, бул 1 жыл болгонбу сиз эметкен?
Сатып ал дейм, Шерзат исе мэр болгон аны. Мэр эми ал сабаган боюнча прокурорлор эми өзү баа берер милициялар. Бирок мэриядагы кызматкерлер аты жөнү ким эле? Жанагы жер алган? Залкар деген мэрияда иштейм? О, işte департамент иштейт. Канча жер бар экен? Ал эмнеге ал жактан жер алып калат ал? Залкардын жер алганы үчүн өзүнүн Lexus Prado машинасын сатып, Нажмидинова Патима деген ким? Патима Жунусалы кызы деген. Улукбек мырза. Анан депутаттардан Мырзахмадов Тахир деген аялы алыптыр деп атат буякта. Мэриянын кызматкерлери неге алар? Мэриядан кызматкерлер алат да эл албайт. Мэриянын кызматкерлери да биздин шаарыбыздын тургуну, Кыргызстандын гражданини да. Алар дагы мыйзам боюнча жер алганга укуктуу. Бирок мыйзам чегинде болсо да жана кезектүүлүгү сакталса, алар деле алса боло берет, мисалы үчүнчү. Бул эл бизге жетпей атат. Биз 11-жылы кезекке турганбыз деп атат. Эми ошону азыр прокуратура аныктап берсин деп атпайлыбы? Эгерде алардыкы мыйзамсыз болсо, анда сотко жиберип, соттон протест менен жана токтомун же болбосо кызыл китебин жокко чыгарсын. Анан кайра бөлүштүрүү жагын мына комиссиянын төрагасы мыйзам чегинде баарын ачык айкындуу кылып туруп, мына коомчулуктан да эмелерди кошуп туруп, керек болсо мына эмелерди да коюп, журналисттерди да чакырып, ошол жерден кезектүүлүгүн карап туруп өткөрүп беребиз элгечи. Ачык айкындуулук. Ачык айкындуулук кылып. Карандар кошулду. Эми Аким мырза, сизге биринчи суроо ушул. Могу шопуруңуз неге жерлерди барып, жерим бар 2-ден 3-төн деп сатам? Аны мындай, Улукбек, аны айта албайм. Мен айта албайм, билбейм. Кандай жолу менен алды, качан алды. А бул шопур болсо уже канчанчы аким болуп жүрөт баягы. Жер алыш үчүн сизге шопур болуш керек экен да анда. Ну аны билбейм. 20 жыл болду, 20 жылдан аштыбы иштеген баягы шопурдун. Аны качан алган мен билбейм да. Ар бирөөсүн баягы текшерип, эмне болуп атасың, кандай болуп атасың, мен аны билбейм да. Айта албайм. Анда муну ушу госрегистрди сиз карайсыз да буякта. Госрегистр могу токтомду берип атканда моундай номерация коюп атат да. Бул каяка койгон? Ал жерин тапирласаңар ушул жерлерди? Жок, номерацияны бул мэрия өзү коет. Токтомдун номерин. Токтомдун номерин. Бирок госрегистр муну точкада, могу контурда деп аныктап берет да токтомдо. Госрегистрге таянып туруп, генпланга таянып туруп токтом чыгарат да айлык. Ал неге таянып чыгарып коюп атат могу жакта? Кайсы жактан табат могу жерди? Ну генпланды негизинен эметет да бул. Генплан бар, анан тиги жер комиссия бар, ошолор чечим чыгарат. Буганча кишиге тиги участка госрегистрди азыр чакыра аласызбы башчысын? Мейли, маселе жок. Боюнча чакырып коелуш. Сиз госрегистр чакырсаңыз? Администрациянын адисим. Бул боюнча токтомдорду чыгаруу боюнча мэриянын өзүнүн комиссиясы по очередам очеред менен генпланга ылайыктап туруп номерди өздөрү коюп беришет. Госрегистр экинчи этаптан токтомдорду каттоого алат дагы, алар өздөрү код менен сыр белги берип туруп анан кийин каттоого алышат. Жок. Муну токтом госрегистрдин архитектуранын негиздемесине таянып туруп чыгат да. Генпландын. Генпланга ошол. Генпланда номерация болот, контур болот. Ошол номер контурдагы жердиге жок жерге кантип булар кылып атат? Жок, ошол жердин генпланы болгон да. Кана? Мана. Алыңчы ошону. Генплан болсо анда бар турбайбы анда? Бар да бул. Эми могу жерди таап алчымы? Токтомдорду кайсы жерден берди анда? Эми мына мисалы үчүн муну 233 деп чыгарып атат. 233 деген бул жерде жок. Бул уже токтомдорду биз билбейбиз. Эмнени айтып атасың анан? Жок, түшүндүм. Аны эми мисалы үчүн ошол малда иштеген комиссиясы, ошол малда иштеген мэрлер өздөрү билишет да. Бул токтомдорду биз чыгарган жокпуз да. Ошол токтомдор мыйзамсыз чыккан үчүн иш козголуп атат да. Ушундай токтомдор көп болуп атпайбы? Номери дагы жок, булары дагы туура эмес. Ушул мыйзамсыз токтомдорду жок кылыш үчүн, териштирүү үчүн биз прокуратурага берип атабыз. Мындай токтомдор көп чыгып кеткен. Оригинал печат колу менен. Жок, буга чейин болуп атат да, ооба. Сиз 1,5 жылда келдиңиз да, оңдойм деп келдиңиз да буяка. Бул жакты токтотом, бул ел президентке жеткизбейли, мен ушул жерден чечип таштайм деп келдиңиз да. Кошкон маселеси эми буна качан күзүндө башталды, эми жазында башталды белеңиз? Июнда ошо чыгып атпайбы? А сиз 1,5 жылдан бери эмнеге баштаган жоксуз? Буга чейин эми алты мэрия менен эме караш керек болчу да, туурабы? Сиз күндө жумасына бир жолдон мэрди чогултасыз, аким, айыл өкмөттүн баарысын чогултуп туруп, анан сиз жыйын өткөзөсүз да. Эмне болуп атат райондо, ой?
Ким кандай деп атат, ким арызданып атат, жерлерди не кылып атасыңар дегенде айткан жок булар. Жок, мына эми баштадык да эми. Азыр чечилет буюрса. Канча жылдан бери чечилген маселе. Айтпасаңыз элдин астына. Сиз жаңы аким болуп келгенде, Базар Коргон районуначы. Ошондо ИО айыл өкмөт болгондо, ИО айыл өкмөт болду. Мен сизге канча жолу келдим, Төлөнтүн өзүн да чакырттым, көзүнчө айттым Төлөнт. Жанзак байке, мо Төлөнт талтая баштады. Токтомдор мыйзамсыз чыгып атат. Уже депутаттар жер ала баштады, шаардык кеңешинин депутат. Мону контролдоң. Жапаров сизге 70% полномочияны берди колуңузга. Каалагандай контролдо иштесем, бир ооз ачып койгон жоксуз. Төлөнүп ошол жерде отурду оозун ачкан боюнчачы. Азыр Төлөнүп чалып кеткен Атала Кашаны мо өкөнө түшүп атат. Бул өкө аты жок болчу ал жердечи. Эми азыр мындай карап келгенде жанатан бери Ошол Төлөнов деген айыл өкмөтпү? ИО айыл өкмөт болду, кийин мэр болду, Базар Коргон шаары мэри болду. Муну Аталаны ошол чалган. Аталаны Төлөнов чалып кеткен. Төлөнүптүн убагында мен лично үстүнө Кудай туруп. Сиз Төлөнов менен иштешкен турбайсыз монда. Бир жыл иштештик. Мына ошон себептен баягы жумуштан алынган. Анан эмне болду? Төлөнов кайякта азыр? Азыр жумуш жок. Ал мэр кайтты. Төлөнүптүн эң эле жери чейин. Бирок сотко берди, Сотко бердилер, соттон утуп алды. Туурабы? Утуп алды. Эми ал мэр болот экен кайра. Кайра мэр болуп келе турган болот экен, ошону сурасаң. Келеби мэр болуп? Соттон утса. Пока жок. Утуп алды да. Азыр пока дагы тийиштүү эмелерди юридический жагын жасап атабыз азыр. Көрөбүз аны. Утту соттон. Пока утту. Анда келе турбай мэр болуп. Экинчи инстанция бар бирок. Анда келсе дагы токтом чыгарып сатап ал. Сиз бир жыл иштешсеңиз, ошо киши менен. Сен мына тура түшүнгүлө. Жокса сиз аны айттыңыз, келгенибизде айттыңыз. Ой, акмактар, муга чейинки акмактар кылып кетип турат алан, анан биз азыр оңдоп атабыз деп атасыз. Ошо акмак менен сиз бир жыл иштешкен турбайсызбы? Ну да, бир жыл иштедим. Төлөнүп менен сиз иштесиңиз. Бир жылдан ашык убакыт иштештиңиз. Төлөнүп 11 ай мэр болсо, 7,5 ай больничныйда болуптур. 3,5 ай эле иштептир. Мен эсептеп чыктым бардыгынча. Эсептеп чыктым. Анан кийин 7,5 ай больничныйда жүрүптүр. Ал төлөн больничный капеница деген только бухайда дет ал. Жаллата деревен деген кафеде отурат, ичет. Немени дагы Жаллата бир эки кафе ошерге барып ичет. Анан бир чогулушка чакырган же комиссия келгенде солуга дегенде марганцовка мен тазалайбы. Анан келе деген чогулушка. Анан бүт бу кашаларды ошолор чалган. Муналар кече жактомдорду эмнеге айтып атат деп кой, мунунун баарын больницада берген турбайбы? Ana, больницада түзө берген. Бүт элге эл барып больницадан токтом алып кетиптир ал мэрден. Bu meyren çeçimleri al. Tüneye kol koyganlar Төлөнүп ордуна. Же комиссиясынын төрагасы. Мен ачыгын айтайынбы? Абданбаев tüneye kol koygan оларга. Фальшивный подпистер. Ал ичип жүрсө каяктан кол коет мына токтомдорго? Токтом чыгып аткан айларды Төлөн больничныйда жүргөн. Мына И Төлөнов деген коюптур. Абданбаев деген коюптур. Февралда деп жүрөт, бирок июлда дагы, августта дагы, сентябрда дагы аны токтомдурчу. 2021-жылкы. Аким контролда көзөмөлдү алган эмес. Ben Toğdan bolam, Caytırek degenler. Kızım jet koşkanğa düşkön. 5 yıldan beri menikinde 5 balamından göz kızım oğurup, gözü rastya görüp, akça salıp kızım hem jakşı boldu. Etkinci kızı invalid. 5 yıldan beri meniki je üy yok, je jay yok, je müyeri kesem hakimki var dedi. Barayım mı desem yok tura turun dedi. Şu an je tivi etar. Sizdin balаңыз же кызыңыз мэрияда же акимиятта иштей алабы? Yok kızım onu iki balasını mı alıp geldi, invalid kızını mı alıp geldi. Ne kılas hakim mırza? Mo hakim. Hakimki barayım desem toktu dedi. Ne kılas? Onu aylık hükümet kelem, onu su salat, bunu salat der beret ece barı verik. Erten beret, yaz olsa yaz da beret, kış olsa yazgı çıksın, kışka girgenden keyin yazgı çıksın Kızınız dedi. jeti koşkonda turabı? Ha, jeti koşkandı yok. Karabayım Nurla mana bardık bilet el mana. Ana kız onu okudu verdi. 5 yılda benim menkinde. 5 yılda benim. Şu karadı barbiken bununda. Toktum barbiken okuladı. Yedi hazır üyümde cegirmecer. İki kızım söyle biri erden acırıp gelip kalan. Bunu olsa eğer o şu sen jakşı kılayın da biraz görüp tapkan kitini salıp emi tüzük.
20 адам жашайбы сиздин үйдө? 20 балды неберелерим бар. Шунун катында шулар 5 баласы менен жашайт да меникинде. Айыл өкмөткө келсем, акимге барайынбы десем, жок, тура туруң. Эртең тиет, индиң тиет, жер жок, жер 5 жылдан бери мен үчүн ооруп атат. Мен кыйландым, аны бардыгы билет. 5 балам менен меникинде кызым. Кайнагызын үйү бар, ал эми батпайт. Качан жер алат ушул дейм. Каранчы токтом бар бекен. Жок. Качан жер тийишине сиз бир жардам бересиз? Шуга берсин, жо мына 5 сөтүк болсо берсе, эптеп 2 мүнөт кыл берейин. 33-түн эмесине Жок беричи менге. 5 жылда мен эртең тиет жер, индиң тиет, мен мана неге айыл өкмөткө келип атам, оку беринчи, оку беринчи. Карабаев Нурлан. Ана илбе мана. Бул мыйзамсыз да эмнесин окуйбуз? Мыйзамсыз дегениңиз мененчи бул өчүрүктө турган, эмнеде турган. Жок, өчүрүктөгү сиздердин эмеңиздер, списагыңыздар бар да тиякта. Ошол боюнча кетиш керек. Токтомубуз бар. Бирок азыр низамсыз эми жаңыдан дагы чыгарат. Мурункуда чыккан. Калбасында мына Карабаев Нурлан. Мында жок ал аякта ташып койгонбуз. Bir maşinen zakaz kılıp toğdan geldim. Kızım benikinde şu Bervat'ta koşulları aytı verdi. Öple bir yer alvalın şu ballarınızga. Degenden kızım erçitip geldim. Toğdan zakaz kılıp geldim maşinemen. Cahit direkten geldim. Jet koşkanda kızım. Üy yok. Şopuruңuzdan alıp бербейсизби бул бойзеге? Yok onu ben özlepti. Şopur. Жакшылап сыкса, төлөгүздү Mana onun da kızı durat. Mana kartasiyan бар. Üçü айтып берет бардыгынча. Бул жерде эң азыр жерге байланыштуу күнөөкөрлөр Базар Коргон шаарынын мурунку мэри Төлөнов Ильяс, жер комиссиясынын төрагасы Абданбаев Тыныбек, жер адиси Калыков Мырза ушул үчөн прокуратура жакшы сурак алып туруп, ИВСке апарып камап коюп туруп, тергөө жүргүзсөчү, бирин сатат буларчы. Уже сата баштады. Hakem, ben qarang. Siz qancha surok bera olasiz? Bizga o'sha elga uchastkani bo'lib berishga, jet qo'shgan ayilni. Mına hazır mı? Sizga bir ele surok shu. Ha. Hazırda prokuratura Последний bu. çekim çıktı. Çıksın. O'tgan kunlarda iki ayda o'to, 2 ay qaraydi. 3 ay Bir sıra prokuratorun Если hakem, prokurator çakırtaylı, jonçаңы. Если şu bir ayın içinde bitmese, sot bolobу, başka bolobу, bizdin dagы mışı yerge жетти. Урматтуу көрөрмандар, мына өзүңүздөр көргөндөй, акимдин, мэрдин, жер комиссиясынын төрагасынын бул жактагы эң көп, эң чоң чиновниктердин баары менен маселени угуп, маселени койдук, алардын жообун уктуңуздар. Эми бул жагдай мындайча айтканда бир арасатта калды. Ишенип да кеткен жокпуз. Баты тездик менен чечип берерине, же чечип бербестигине дагы мындай бир ыргылжың жооп болду да. Эми азыр бул жагдай боюнча биз губернаторго барып, губернатордун жоопкерчилигин ошонун сөзүн алып көрөлүчү, кандай деп шылтоо айтат, эмне деп сөз айтат. Жүрүңүздөр. Акимден, мэрден, прокурордон бир жарытарлык жооп албагандыктан азыр могу жерде Акматов, Мамасалы, Такыбаев деген губернатордун биринчи орун басары экен Жалал Абадта. Губернаторго келсек, иш сапары менен экен ал. Эми өзүнөн сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Соңуңуз. Свет жак болсак кандай дейсиз? Pulgo berdi жалаңыны. Pul дейм. Жаман көрүнүп экен мындай. Прокурор пулду көрсөтүп, губернатордун эмесинде мына сиз деле карап турсунчу ал пул. Мага календар керекти. Календар. Календар. Бу жактан келген кишиге пул керек дегендей көрүнөт экен да мындай. Бизге банктыкы бул. Ята. Эме, агай, бул жакка bir jaranдар келди сиздерге. Ал жактан аким, мэр, прокурорлор
карай албай атат. Анан сиздерге келип бир арыз арманыбызды айталы. Ушу президенттен Жалал Абад облусундагы өкүлдөр эле ушулар деп жол басып, мазар басып келишти. Чыгасызбы? Кабыл алып коесузбу? Жети Кошкун деген айыл билесиз да? Кайсы район? Базар Коргондогучу. Билесизби ошол айылды? Ошол айылдан келди дейм да. Базар Коргон районунан. Ооба. Не маселе боюнча? Ошо өздөрү айтып бербейби сизге? Айтып берсе, маселени айтсаң, мен киргизем, мал залга отургузам, анан түшөм да. Мен ошого жараша балдарды чыгарам азыр алып кир деп. Маселесин эмне маселе? Ошого жараша балдар жөнөтүшүм керек деп. Жер маселеси. Жер кандай үлүш жерби? Жайыт жерби? Айыл чарба багытында жер, үлүш жер. Чекпи? Чек бөлөк, жайыт бөлөк, айыл чарба бөлөк да. Баары бар. Үчөө тең бар. Жок, участокты ала албай келдиби, же жайыт талашып келдиби? Эмне боюнча? Бүт баары бар, үчөө тең. Сиз айтып аткан суроолор. Жайыт талашып атабы? Жайыт да талашып атат. Ким менен? Өздөрү менен өздөрү. Мэр менен талашып атат, аким менен талашып атат. Жок, жайыт, мэрдин жайыты жок. Мэр менен эмне жайытты талашат? Мэрдин помощниктери жерлерди алып алыптыр да, ошолордон талашат. Мэрде жайыт жер жок да, ошого айтып атам. Акимден талашып атат, акимдин шопурунан. Ошондой десең, анда участок экен да, ал жер эмес да. Ал жайытты талашкан, ал район менен район, айыл өкмөт менен айыл өкмөттөр талашат. Ошондой талашкан жерлер бар. Бул азыр участок талашып атат десең, аны караган бөлөк, эмени караган бөлөк да, специалист ошон үчүн сурап атам. Баарын караган бирок сиз да. Бирок мен азыр ошо баланы таап кирдеймби? Сен эми бул жерде баягы эме болсоңор эле кыйын болуп кетесиңер да, блогер болсоңор эле. Мындай эмеси менен үкө өзүң карап эле эме кылып бер. Эмени чакыргын үмөттү мага. Вообще эле баягы телефон көтөрүп эле, камера көтөрсөң эле кыйын боло бербей, мындай эмеси менен айткыла, эме кылдырбай. Үкө биз деле адамбыз да бу жерде, эмебиз да. Сиз адам эмессиз, сиз жетекчисиз. Жетекчибиз, эмебиз. Анан кийин сураса, баягы эме кылганын айтып атам, баягы кыйын болуп эле. Жөн. Кыйын эмес. Сиз кыйын, биз бечара сиз кыйын ака. Мен андай кыйын эмес. Мен өзүмө жараша эле адаммын, мындай эмемин. Андай эме кылбай эле сүйлөйлүк. Хорошо, азыр айтып келет, мал залга түшкүлө, ошол жерге түшөм. Жок, азыр эле чыга бербейли, чогуу. Азыр алып түшүп, алып кирет мал залга. Мен түшөм деп атам. Могу жерде эле ал. Мына жерде болсо, азыр балдар алып чыгат, мал залга алып кирет, түшөмүн мен. Да. Рахманов, эмени Изабековду чакыр. Тынчылык бул байке, эч кимден ушкан эмес белеңиз? Жок, азыр просто нервсиз го мындай, нерв өзүнчө эле. Мондай кылып эле. Нервде иш көп төкөм, бүт бардыгы эле эме азыр. Көрүп атасыңбы? Нервиң дагы чыдабайт. Эс алыш керек бекен болбосо. Мамлекеттин тагдырын сиздер чечип атсаңыздар да кичине эс алып, балким жаштарга орун бериппи, башка кылып. Пожалуйста. Ал орунду, кыйын болсоң алып келип иште. Мен эмне эшекте калып отурат дейсиңби? Өзүңчө эле кыйын болор. Жаштарым көрүп атам, кантип иштегенин. Эми эрип болбоңузчу экен. Бир эме болсо эле жаштар дейсиңер белин, дагы эме кыласың белин. Билин деп. Иштесин, хорошо, келип иштегиле. Командир, сиз президенттин Жалал Абадтагы өкүлүсүз. Сиз билин, силин деп мына сөгүнүп, монтип ачууланып отурсаңыз, көргөн президент не дейт сизди? Эмне, сен анан келип алып эле баягындай кылбай, мындай нормальный эме кыл. Жакшына кайры келдик го, сен эмне эле ачууланасыз бекем? Хорошо, зыян. Ачууланган зыян. Зыян, өзүм азыр ооруп зорго отурам, өзүм давлением көтөрүлүп. Эме? Азыр булар менен чыгымдагы Базар Коргондон эмелер келиптир. Ылдый алып түшкүлө эмеге. Мал залга мен түшөм азыр. Ошо алып түшүп алып кирген. Баралы биз дагы. Мактабайт. Рахмат. Биринчи орун басары 002 дейт. Чекчеген жаңы машина экен. Бул машинада ушу аймактарды кыдырып эле иштей турган машина экен да өзүчү. Губернатордун орун басарынын машинасы ушундай болуп атсанда көп иш кылчу да экен бул машина менен. Жүрүңүздөр. Кайсы айылдын тургундары бар бияк? Баары эле бир айыл. Командир, сиз кимди сүрөткө тартып атасыз? Өсүлө? Я. Өсүлө? Бул жак биздин айылдан эмес да? Кайсы айылдан? Сиз кайсы айылдан? Айылдан эмес. Каяктан? Ушактан эмес? Бuyakta иштейсиз? Ооба. Не жагында? Кайсы жагында иштейсиз? Ушул жагында эле. Кайсы? Биздин айылда сүйлөшө албайбыз, чыттырып. Сиз коопсуздук боюнча болсо келсеңиз байке. Бу жакта кылмыштар бар. Келиңиз, кылмышты укпайсызбы? Байке.
өзүңүз да чечесиздер. Ойбайке. Ошо коопсуздук кызматынан дейт го, ушул жака келип укса жакшы да. Билбейм. Шаарга карайсыңар, э? Шаарга. Эми айттыңыздар, маселеңиздер эмне? Маселе, айта берейин. Маселе ушу биздин Жетошон тургундарына 2010-жылдан бери сотик ала албайбыз да. Азыр ошо биздин негизги ошол жаныбыздан сотик бөлүнүп атат. Ошондон бизге жок. Низамсыз берилип кеткен, баардыгы сатылып кеткен. Жок, 2010-жылдан бери үйлүш ала албай атасыңар же? Участок. Мына мэрдин кол турбай мына. Базар Коргон шаарынын мэри. Мурдадан берген экен да. Бир жыл болду. Былтыр алды да мэри. Мына 2021-жылы анда апрелде чыгарып атат токтомду. Бул былтырдан бери мындай болгон. Менин мындай билишимче, себеп Базар Коргон айыл өкмөт болуп турган мезгилде трансформация болгон жер. Болгон. 2005 болгон. Ошол жерлер берилбей келген. Бул боюнча ушуну берилбей келген. Бул боюнча биз кабарыбыз бар. Болгондо айтылган кат жөнөткөнбүз. Жок, келген эмес. Кат жөнөткөнбүз да биз. Биз кат жөнөткөнбүз бул боюнча эмеге, администрацияга. Эмне чечилген? Бул мурда берилген. Анан кийин кезек боюнча мэр болбой калуу убагында токтоп турган. Мына ушу силерге бар да мындай маселе. Себеп бул биринчи көрүлө. Булар топ силерден барган кат. Чечилбей барды да. Силерден барганмышым? Маматаев дейт. Бер замдан барган экен. Бирок суга да жооп беришпеди да бүгүнкү күндө. Кече барды ушу. Бүгүн администрацияны чакырып чечиш керек экен, ошол эле маселе. Материал прокуратурада. Мына кызмат абалы 337 менен иш козголуптур. Азыр мен да бир сүйлөсөм эле. Эме бул 600төн ашык токтом болуп чыгып атат деңиз. Анан кийин анын ичинде бизге эң өкүнүчтүү болгон жери биз ошол бизге бөлүнөт деген биз эми көп жылдан бери күтүп жүрөбүз да. Мен өзүм именно 98-жылдан бери эле жазам. 2007 күйүп кетти, 10-жылы жоголуп кетти. Айыл өкмөттөр бул жака жылганда жоголду, архивден жоголуптур деп анан 2011 жазганбыз. Ошонун негизинде токтом чыккан бизгечи. Анан ишенип эле жүрдүк да эми ушунун несинде берет деп. Анан анын үстүнө 2ден 3төн ар бир токтомдун үстүнө болуп атат да, ар бир токтомдун үстүнө. Анан бул жерде бизге эң эле өкүнүчтүү болгон жер биздин айылга барып атышат, китептерин көтөрүпчү. Сатабыз. 700 миң, 800 миң ошого сатабыз дейт. Ушул жерге акимдин жанажан болуп жүргөн шофёру, айдоочусу, мэрдин кызматкерлери келди го. Ошолордун жардамчылары барып кызыл китебин көтөрүп биз сатабыз деп барыптыр да буларга. Мэриянын кызматкерлери, мэрден жан бар. Муну токтомдордун ичиндечи. Ошо өздөрү көрүшүп. Муну токтомдордун ичинде кайда прокуратурада иштегендер, сотто иштегендер, аркетурада иштегендер, жана ошолор кызыл китеп кылган. Бардыгы ошондой. А биздикилерди бейбечарага берген эмес. Биздин балдарымызды 10-11-10-жылкы балдардыкы сиз мени журналды жок кылып берген, именно. Журналды. Кезекте турган мэрдин журналы жок экен. Анан соттон алдырды кече күнү копиясын. Анан ошол жерде 2 журнал болот экен, каттоодо турган журналам жок. Эми сизге эмнеге келип атабыз? Максат эмне? Мына эл өзү көзү менен көрөлү деп келди сизди биринчиден. Экинчиден, ушул эл сизге талап коюп атат, канча вакытта сиз башында туруп контролдоп бериңиз деп атат. Өзүм контролдоп берем. Канча вакыт керек бул үчүн? Эми азыр мындай, мен лично эртеңкиге чакыртам өзүмө. Эми ошол акимди жазым, прокурорду, именно мынабул документтерин ала келсин, мына болчу маалыматты чымага. Жер адистерини, кадастрды, анан ошо эменин жер адисини, шаардын жер адисини, архитектураны да чакырткыла. Архитектураны анан силерден барыңар эмес, бир 5 адамды эме кылгыла. Өкүл кылгыла. Что билгениңер ала. Анан лично өзүңөр алганыңар, анан да кийинки алып алганыңар эмес. Башында Бул жакта өзү комиссия бар экен элдин өзүндө. Ошо менен келгиле. Көрөрмандар, биз азыр мына өзүңүздөр көргөндөй
губернатордан чыктык, президенттин Жалал Абад областындагы өкүлчүлүгүнүн орун басарынан маселени чечебиз деди. Өзүн контролдойм деди, баарын дүйшөмбү күнү чакырып алып тизем дейт. Анан чечип берем дейт. Эми кандай чечет, эмне деп жыйынтык чыгарат? Буйруса аны да сиздерге көрсөтөбүз. Кийинки чыгарылышта буйруса дагы бир көңүл бурабыз, кандай болуп чечилди бул жагдай. Биз ушул эми Жалал Абад областындагы экинчи кишинин сөзүн алып кетип атабыз эми. Анын жыйынтыгында Кудайым буйруса сиздерге көрсөтөбүз. Биздин баракчага пикир жазууну бөлүшүүнү унутпаңыздар. Чечип берет деген үмүттөбүз. Ülkelerim, ben bir söylep koyayım, sizlerge en çok rahmat şu. Daim şu yeldin balası olduruyorlar. Sizlerde Kırgızstan boyunca жақсы көрөр үчүн чакыртып атабыз. Şunda yellerden göygöylerin çöçüp, mına okşoğan çoңдордун sizlerge okşoğan gözünü öldürmasa bular tutup kettet göğü. Daim şu yeldin balası olur, ömrüңөр uzun bulsun. Allah'tan ne sırada sırama maksatlarga jeter.